Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу жетекчилер, урматтуу президентибиздин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Кыдырмаевич, Ак Суу районунун Кош Төбө аймагына кош келипсиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Тилек Кыдырмаевичтин ар бир райондо ошо элдик жыйындар өтүп атат. Кезек мынакей биздин ошо Кош Төбө аймагына келип калды. Бүгүнкү ошо суроо жоопторго, жергиликтүү тургундардын маселелерин чечүүгө Тилек Кыдырмаевич өзү келип катышып атат. Уруксат берсеңиз сөздү берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуулары. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нургулбековичтин тапшырмасына ылайык бүгүн Ак Суу районунун Кош Төбө айыл аймагынын тургундары менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү жыйынга облустук мамлекеттик органдардын, мекеме, ишканалардын жетекчилери да катышууда. Аларды сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Сабырова Жапар Жумадиловна, Жалал Абад облустук сотунун төрайымы, Ишеналиев Турусбек Кубатбекович, Жалал Абад облустунун прокурору, Чоробеков Ирлан Чоробекович, УКМК Жалал Абад облустук башкарманын башчысынын биринчи орун басары, Казыбеков Орунбек Казыбекович, Жалал Абад облустук ички иштер башкарманын башчысынын орун басары, Таштемиров Абдул Хаким Маматкулович, прокуратурага караштуу сот аткаруучуларынын кызматынын Жалал Абад облусту боюнча башкарманын башчысы, Жайлообаев Бакыт Канаевич, Жалал Абад облустук юстиция башкарманын башчысы, Турсунбекова Чолпон Атулаевна, Жалал Абад бажысынын башчысынын орун басары. Кана кетиги эмес, сизби? Жангазиев Бакыт Залылбекович, мамлекеттик чек ара кызматынын Жалал Абад облусту боюнча башкарманын башчысы, Эмилбек уулу Нурлан, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Жалал Абад облустунун өкүлү, Талай уулу Нурбек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкарманын башчысы, Алиев Азизбек Касымбекович, Жалал Абад облустук архитектор курулуш контролдоо боюнча башкарманын башчысы, Кадыров Дастан Максатович, Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектордун башкарманын башчысы, Телтаев Эрнис Мавзудаирович, президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы, Ермеков Канжарбек Миркасымович, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абад аймактын бөлүм башчысы, Долоев Талай Анарбаевич, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу сууларды чыгаруу өнүктүрүү департаментинин түштүк региону боюнча өкүлү, Тургунбаев Канатбек Жаныбекович, суу ресурстарынын айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайын министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча Жалал Абад облусту боюнча аймактын башкарманын башчысы, Манапов Алмазбек Мамаджанович, Жалал Абад башкы суу чарба башкарманын башчысы, Томаев Сабирбек Рыспаевич, жаратылыш ресурстарын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкарманын башчысы, Ураимов Махматжунус уулу Өмүрбек, Жалал Абад облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору, облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору, Ураимов Роба Каныбекович, Жалал Абад облусту боюнча кызматтын иш аракетин координациялоо милдети жүктөлгөн Жалал Абад району аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери, Жолдошов Раушан Ашралиевич, мамлекеттик ипотекалык компания. Бияктан да еще банктарды ала келдик. Банктан Ашимов Оларбек, Ибраимов Темирбек бул Айлык банк менен Элдик банктын жетекчилери. Ерматов Акбар Арипович, юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Жалал Абад облусту бөлүмүнүн башчысы. Урматтуу жыйын катышуулары, Ак Суу районунун Кош Төбө айыл аймагында 2025 жылы ичинде аткарылган иштер жана 2026 жылы аткарылып турган иштер боюнча тууралуу маалымат берүү үчүн сөз Ак Суу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Саргазаков Максат Таштанбековичке берилет. Рахмат, Тилек Кыдырмаевич, уруксат берсеңиздер. Кош Төбө айыл аймагында 25 жылы аткарылган иштер жана 26 жылга пландалган долбоор жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Айыл аймакта калктын жашоо шартын жакшыртуу, социалдык инфраструктурасын өнүктүрүү жана айылдардын инженердик тармактарын чыңдоо багытында бир катар иштер аткарылып, анын ичинде социалдык объектилерге 7 социалдык объектке 346 миллион 398 миң сом, 6,5 чакырым жолдун оңдоо иштерине 1 миллион 650 миң сом, таза суу долбооруна 700 миң сом, 48 дана жарыктандыруу каражаттарын 221 миң сомго аткарылды. Токтой кетсем, Ата-ана айылындагы Эргешбаев атындагы маданият үйүнүн капиталдык курулушуна республикалык бюджеттен 9 миллион
сом бөлүнүп курулуш иштери мынакей жүргүзүлдү. Торок айылында 33 Сулайманов атындагы жалпы орто мектептин билим берүү мектебинин курулушуна республикалык бюджеттен 443 миллион 687 миң сом каржыланды. Сары Кашка айылында Жоробаев атындагы жалпы орто мектеп билим берүү мектебинин курулушуна республикалык бюджеттен 6 миллион 184 миң 450 миң сом бөлүнүп курулуш иштери жүргүзүлдү. Семет айылында номер 7 Тойматов атындагы орто мектептин жылуулук системасын жаңылоого жалпысынан 6 миллион 500 миң сом каражат жумшалды. Атана айылынын номер 9 Орункулов атындагы балдар бакчасынын балдар ойноочу аянтчасы курулуп, ага 490 миң сом сарпталды. Ошондой эле диний объектилерди айта кетсем, Араб фондунун тарабынан 6 миллион сомго каржыланып, Атана айылында жаңы мечит курулду. Таш Жар айылында жаңы мечит курулуп, ага бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан 3 миллион 250 миң сом бөлүндү. Таза суу боюнча айта кетсек, калктын таза суу менен камсыз кылуу максатында айылдардагы скважиналарды оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 629 миң сом каражат жумшалды. Таш Жар айылында таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн 700 миң сомдук долбоор Араб фонду тарабынан каржыланды. Атана айылында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1600 метр суу түтүгү тартылды. Жол инфраструктурасы боюнча ошо Атана айылында Асамбеков көчөсүнүн 700 метр бөлүгүн республикалык бюджеттин эсебинен, Семет, Таш Жар жана Мундус айылдарында ички жолдордун жергиликтүү бюджеттин эсебинен 7 чакырым шагыл төшөлдү. Чыныбек Болуш көчөсүнүн 2,7 чакырым бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен 9 миллион сомду түздү. Кош Төбө айылынын аймагында инвесторлорду тартып, Чер жайлоосунда Кара Байыр участкасында шамал энергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн атайын өлчөөчү жабдуу орнотулду. Атана айылында Чыныбек Болуш көчөсүнүн жарыктандыруу иштерине айыл өкмөттүү жана жеке дөмөрчүлөр тарабынан 212 миң сомго каражат жумшалды. Кош Төбө айылынын аймагында билим берүү, маданият жана таза суу менен камсыздоо, жол инфраструктурасын жана энергетика тармагында олуттуу иштер аткарылып, жалпы суммасы 349 миллион 592 миң сомду долбоорлор ишке ашырылып, айыл тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртуу максатында иштер алып барылды. 26-жылдын жазала турган долбоорлорго токтоло кетсем, социалдык объектилердин таштанды ташуучу урналарды орнотуу боюнча кызматтарды жакшыртуу аракеттер планы долбоору ишке ашырылып, долбоордун баасы 1 миллион 200 миң сомду түзүп, Хелветас уюму тарабынан каржыланды. Айыл чарбасынын заманбап технологиялар менен камсыздоо максатында агродрон сатып алуу долбоору даярдалып, долбоордун сметалык баасы 1 миллион 600 миң сом түзүп, аксы өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууга алынды. Облустук өнүктүрүү фондунун колдоосу менен оор жүк ташуучу унаа алуу пландалып, долбоордун баасы 4 миллион 700 миң сомду түздү. Улук айылында жайылма участкасына суу жоготуусун азайтуу үчүн түтүк тартуу долбоору боюнча тиешелүү документтер даярдалып, Ак Суу райондук суу чарба башкармаларына өткөрүлүү алдында турат. Улук айылында сел сууларын алдын алуу максатында лотоктор куруу долбоору иштелип чыгып, анын жалпы баасы 9 миллион 612 миң сомду түзүп турат. 26-жылда да жаңы инфраструктуралык, жаңы социалдык долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу айыл аймактын мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган иштер улантылат. Кыскача маалымат ушундай. Рахмат. Анда эмесе кийинки немеге катышып өтсөк, бул суроо жооп бөлүгүнө өтсөк. Бияктан болсо суроодун алдында ошо регламент тактап алсак, 2 мүнөт убакыт берилет. 2 мүнөттүн ичинде өзүңүздөрдү тааныштырып, суроону кыска нуска так берсеңиздер, 2 мүнөт мына буга чейин канча ден чогулуштурманы өткөрүп атабыз. 2 мүнөттүн ичинде жана жандоош сөздөр жок эле, так эле маселени айтсаңар, биз биякта мына областтын болгон жетекчилери баарын алып келдик. Ошол жактан маселеңер баарын угуп алып, ортодон чечелик деп. Эми буга чейин бир топ деген чогулуштурманы өттүк. Аякта чогулушта мектеп, бала бакча, жер маселеси жана чек маселеси боюнча көптөгөн маселе баарын кайрылуулат. Таза суу боюнча жана сууга суу боюнча деп ошо маселе баарын кайрылуулат. Ошо боюнча кыскача маалымат айта кетсем, биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич болсо ошо өткөн жылдын аягында, бул келген жылдын башында айтты эле. Буга чейин ошол жанагындай мурун көпкө узалып созулуп калган
бала бакча, мектептерди ошол баарын бүтүрөлүк деп, андан кийин ошо 2027-жылы кайра ошо жаңы салган мектептерди жандандырабыз деп. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле мына бул жылына 260 мектеп салынып аткан республикалык. Бул болсо күн менен эсептегенде 1,5 күндө бир мектеп бүтүп атканын белгисин билгизет да. Азыр эми буюрса жактан суроо жанагындай мектеп, анан бала бакча боюнча суроо түшсө, бияктан дароо эле ошол комиссияны жөнөтөбүз. Комиссия жөнөткөндөн кийин биякта өзүңүздөр билгендей эле санитарный СНИП деп коет, санитарный нормы правила деп коет да. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Буга чейин болсо көп эле мектептин баарын салынып кетип жанагындай кайра окуучуга толбой, мугалимдерге толбой кайра мектептер ушундай жабылып көрүнгөн да. Ошол себептен ошондой көрүнбөш үчүн бияктан болсо мектеп десеңер ошо мектепти түз эле комиссия түзөбүз да, ошо менен барып көрүшөт да, мектеп керекпи, кереги жокпу ошо комиссия аныктап туруп айтышат. Ошондой эле бала бакча боюнча. Урматтуу президентибиз айтты эле, ар бир айылга чейин асфальт жол салынат деп. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, акыркы жылдары ошол жактан асфальт салуу иштери жакшы жанданып келатат да. Былтыр эле 1,5 километр асфальт басылды эле, быйыл да андан кем эмес басабыз деп мына айтып отурушат. Азыркы болсо мына 300 километр былтыркы жылдары ушул убакка салыштырмалуу 3 эсе көп салынды, азыр 300 километр басылды. Ошондой эле буюрса жактан ошо немеден асфальт жана жол тууралуу маселе болсо, ошону болсо буюрса аяга да ошо комиссиясын жөнөтөбүз да, ошо этап менен буюрса салынып баштайт. Өзүңүздөргө билгендей эле жанагындай 1 литрге 1 сом деп киргизди эле Минтранс, ошол болсо жана дорожный фонддун акчасына түшүп, аякта бир топ деген акча баарын түшүп, ошонун негизинен да ошо алгылыктуу иштер баарын жүрүп атат. Ошондой эле таза суу боюнча маселени айта кетсек, бизде ошо Жалал Абад облусунда 467 айыл бар, ошонун ичинде 202 айылдын ичинде ошо таза суу маселеси көйгөйлүү. Азыр болсо ошо 36 айылдын ичинде таза суу боюнча иштер жүрүп атат. 78 айылдын ичинде жанагындай Исламский банк развития аркылуу проекттин сметный документациясы даярдалып, ошонун баарын экспертиза берилип, ошол боюнча иштин баарын жүрүп атат. Буюрса ошо экспертизасын баарын өтүп бүткөндөн кийин 2027-жылдары бул таза суу иштери жүрүп баштайт. Себеп дегенде буга чейин билесиңер, көптөгөн ошо ашарный метод деп коюп, ошол жактан көптөгөн акчаларды ошол жака жумшап, анан ал болсо экспертизасы жок жана проектisi ошо чийки болгондуктан 100% суу камтылган эмес да. 50-60% камтылып калат да, ошол жактан калган 40% жетпей калат да, ошол себептен бул аябай көйгөй жаралып келген. Ошол себептен урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары, ошонун баарын мыйзам талаасында иштесек, мыйзамдын жанагындай проект сметный документациясын баары каралып, ошо экспертизасын баары каралагандан кийин ошол жанагындай коюлган максатыбыздын баарына тең 100%га багыт алабыз да, жана 100% аткарганга ошо аткарылат. Ошондой эле суга суу боюнча мына бияктан жетекчиси, областтын жетекчиси келди. Ал боюнча ошол жактан суга суу боюнча бияктан көйгөйлөрүн баарын айтсаңар, жаңы сунуштар болсо да аны айтсаңар, биз анын баарын жазып алып, бул жактан мына комиссиясы барат да, ошону да буюрса иш аракеттин баарын киргизебиз. Суга суу боюнча да жакшы алгылыктуу иштин баарын жүрүп атат. Өзүңүздөр билесиңер, буга чейин 30 жылдан бери келаткан маселенин баарын бир күндө чечиш оор экен. Ошол себептен этап менен бөлүп алып, буюрса ошол боюнча иштер жүрүп атат. Анан жер маселеси боюнча айта кетсек, бияктан болсо көп эле кишинин баарын чек алганбыз, 2017-жылы алганбыз, 2014-жылы алганбыз деп көп маселенин баарын келип атат да. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой эле Кыргызстаныбыз болсо 94%дан ашык тоолуу аймак болуп эсептелет. 6% түз эле жер болуп эсептелет. Ошол себептен түз жерибиздин баарына тең үйлөрдүн баарына тең салып алсак, жана промышленный объекттин завод, фабриканын баарын салып алсак, эртең эгиндерди каяка айдайбыз? Жашылча жемишибизди каяка айдайбыз? Эртең эмне жейбиз деген суроо туулат да. Ошол себептен ошонун программасын карап, биздин урматтуу президентибиз ГИК программасын иш алып барылып атат. Жалал Абад облусунда мына бир топ иштин баарын салынып, мына тиги Жалал Абадта, Манас шаарында үйлөр салынды, ошондой эле Сузакка салынды, ошондой эле Ноокенде, Базар Оргондо, Таш көмүрдө ошо ГИКтин жакшы көп кабаттуу үйлөр баарын салынып атат. Азыр болсо ошо баардык акимдердин баарына тең тапшырма берилди эле, ошо жерлердин баарын ажыратып берип, анан азыр болсо ошо ГИК боюнча алгылыктуу иштин баарын жүрөт деп. Себеп дегенде өзүңүздөр карап көрсөңөр, 4-5 соток жерге 5-6 эле киши жашап калат экен, бир үй салып алса, 20 сотокка көп кабаттуулук, 9 кабаттуулук бул жандан ошондой көп кабаттуу үй салып алсак, ал жерге 100 деген кишилер жашап кеткенге мүмкүнчүлүк болот экен да. Ошол себептен болсо жанагындай тиги ГИК программасы боюнча мына жетекчиси келди. Канаки жетекчиси? ГИКтин жетекчиси. Мына азыр ГИКтин жетекчиси келет экен. Келип силерге ошо толук камдуу кандай шарттарды алса болот, кандай жеңилдиктери бар экен, ошо баарын түшүндүрүштөрүн жүргүзөт. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мамлекеттик кызматкерлердин ошо аброюн жана немесин даражасын көтөрүш үчүн мына биздин урматтуу президентибиз
ошолорго биринчи кезекте берилди ошо мамлекеттик кызматкерлерге 20 жылдык мөөнөт менен жана 8% менен деп. Анан ошол жактан көп киши, көп мамлекеттик кызматкерлердин ошол жактан мында жумушка иштеген кызыкчылыгы да болуп, ошол себептен мындай немеси да даражасы да көтөрүлүп келат мамлекеттик кызматтын. Анан азыр болсо ошол жана сыртта жүргөн мигрант болуп кеткен жарандарыбызга да ошолорго да сыртка чыккандын баардыгын ошо максаты ошо үй жайлуу бололук деп аткан боюнча эле аларды болсо ошондой эле тиги шарттарын жеңилдетип жана 15 жылдык мөөнөткө жана 8% менен берилип атат. Анан азыр болсо мына бизде болсо доктурлар жөнүндө маселе көп эле жаралып атат эле. Бизде мына Жалал Абад облусунда 427 докторубуз жетпейт эле. Азыр болсо тиги эмгек маянасы менен 1-апрелден баштап көтөрүлүп, азыр ошол жактан көп иштейбиз деп аткандар мына көбөйдү. Буюрса жанагындай 427 орун барын толуктадык да. Толуктап келатабыз. Буга чейин болсо өзүңүздөр билесиңер, эмгек маянасы аябай аздык болгондуктан жанагындай көп немелер кызматта иштеп жүргөндөр ба көтөрүлгөн немеден мындай оор неме болгондор иштеп калды эле тиги сакалдылар. Азыр болсо мына жаш кадрдын баардыгы келе атат, деңиз мындай тиги психолог жанагындай бир узкий профильный специалисттер жок болуп калды эле да. Буюрса ошонун баардыгын толуктап, буюрса ошо боюнча иш алып баратабыз. Азыр дагы буюрса ошо Минздравга да жакшы иштин баардыгын каралды, аяктан ошо жабдуулардын баардыгын жаңылтып атабыз. Жанагындай эле скорый помощь дегендер маселелер, реанимобиль деген маселелер баардыгын жаралат. Анын баардыгын биз ошо заявкасын баардыгын жазып алып, буюрса ошонун баардыгын камсыздап бергенге уже иш алып баратабыз. Андай эмесе суроо жооп маселесине өтсөк, ошол жактан болсо мына 2000 убакыт беребиз, жанагындай эле 2000 ичинде жанагындай эле тиги мектепке, анан бул мектепке болсо анан жарылып кеткен, анан ичинде анан тиги баланча саланча деп андай сөздүн кереги жок. Мектеп деп айтып койсоңор биз мектеп деп жазабыз да, ошо дароо эле комиссия жүргөнбүз. Ошондой эле бала бакча болсо, бала бакча боюнча кыска нуска мындай 2000 ичинде бир 10 маселеңиз болсо, 10 маселени айтканга жетишесиз. А жана жандоош сөздөр менен айтсаңар, анда тиги 20 мүнөт берсек да жетпейт да. Ошол себептен бири-бирибиздин баардыгын сыйлайлык да, убактыбызды да сыйлайлык да, баарына тең сөз бергенге жетишкенге аракет кылалык. Ошол себеп менен жана баштайлык. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Ибрагимова Гүлзат, Манас шаарынын тургуну. Эжеке 1 мүнөт. Анан бизде болсо жанагындай чек маселеси, анан жана сот аткаруучулар боюнча көп маселе түшүп келет да. Мына бияктан биз өзүбүз практикадан көрдүк. Мына бүгүнкү болсо биздики канча 32-нчи чогулуш болот, канча чогулуш болот? Иә. Бир 30-тай чогулушубуз болуп калды, деңиз эле. Анан ошол жактан баардыгын карап келатсак, ошо жанагындай биздики юридикалык грамотный жагынан ошол жактан баарыбыздан ошо неме кылат экенбиз да. Ошол себептен мына Минюсттун астында жанагындай юридикалык жардам берүү боюнча мына бекер адвокатыбыз бар бияктан. Бул болсо адвокаттын астында да 5-6 адвокатыбыз бар. Азыр болсо областтын ичинде мына бияктан бул чогулуш менен эмес эле, бул bundan кийин деле кандай силерде көйгөйлөр жаралса, именно юридикалык жардам керек болсо, биздин мына Жалал Абад облусунда, облустун башчысынын астында неме бар, тиги адвокаттык бөлүм бар. Бияктан силерге юридикалык жардамды бекер жана консультацияны баардыгын бекер кылат да. Азыр мына мен областтын башчысына тапшырма берип атам. Ошону болсо район жерлерине ар бирөөнтөн ачып, ошол жактан баарына тең ошол жактан айтып, ким биякта силердики, ким сизде? Биякта барбы силерде? Ким? Сизби? Мына бияктан болсо ат жөнүңүздү берип коелачы микрофонду. Анарбаев Маматкерим Нажиргетович. Мына райондук адвокаттар коллегиясынын адвокатымын. Райондо ушунда адис бар да. Силерде кандай маселе жаралса, юридикалык жардам керек болсо, мына акысыз силерге ошо немеде кандай жардам берет экенин юридикалык жактан ушуну жардам көрсөтөт. Мунун атайын кызматы ошол, бекер жардам бергенге. Ошол себептен болсо, жанагындай кандай маселелер көйгөйлөр болсо, түзмө-түз кайрылып турула. Телефонун баарын алып калла. Ошол жактан бунда болсо маселе чечилбей атса, областка келсең, областта да бекер карап бергенге жардам беришет. Анда эмесе келиңиз өттү экен. Саламатсыздарбы? Мен Ибрагимова Гүлзат, Манас шаарынын тургуну болом. Жолдошум милициянын подполковниги Рыскулов Бахадыр Базаркоргон районунун пробациясынын башкармалыгынын жетекчиси болуп турган кезде 2025-жыл 17-апрелде
ИИМдин тергөө кызматы тарабынан камакка алынып, ошо күндөн бери СИЗОдо 343-342 беренелер негизинде постава болуп отурат. 3 ай Бишкекте тергөөсү болду, негизсиз эле опузалап акча талап кылган деп 343 беренени коюшкан. Дагы 343 берене коюлгандан кийин сөзсүз 342 да коюлушу керек деп аны да койгон. Тергөөдө беттештирүү убагында арыздануучу Үмитжан Назаров менден эч кандай акча сураган эмес деп өзү айтып, кылмыш ишинде тиркелип турат. Арыздануучу райондук сот процессинде да бир нече жолу айтты. Бирок ошого карабастан Базар Коргон райондук соту ошол 2 берененин негизинде 5 жыл 1 ай срок берип койду. Жана тергөө иши менен толук таанышпай туруп, тергөөдө жөнөтүлгөн флешкасы окубаганына да кызыкпай туруп, туура эмес өкүм чыгарып салды. Биз райондук соттун өкүмүнө канааттанбай, адилеттик издеп, облустук сотко даттануу жаздык. Азыр облустук сотто процесс жүрүп жатат. Биздин 5 балабыз бар, бирөөсү студент, 4 мектеп окуучусу. Үй жай кылабыз деп 2 миллион кредитти 5 жылга бөлүп төлөйбүз деп алганбыз. Өзүм мугалиммин. Азыркы учурда 5 баланы окутуп бакканы, кредит төлөгөн айлыгым жетпей, айласыздан жашап, жашы жетелек баламы мектептен кийинки убактарында официант болуп 1 жылдан бери иштетип жатам. Студент кызым каникулга чыгары менен Россияга иштеген миграцияга жөнөттүм. Кредитим карызга туугандардан алып жетпей калса кайра айдан ага кредит алып эптеп жаап жатамын. Урматтуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана облустук соттун төрайымы, сиздерден суранам. Жолдошумдун ишин өз көзөмөлүңүздөргө алып, соттор туура чечим кабыл алып, жок дегенде жеңилдетип, башкаруу чарасын өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз. Мен аял катары жолдошумду ак экенине 100% ишенемин. Жолдошум эгерде коррупция менен алек болсо, саат 5-тен 8-ге чейин жумушка баргычакты жана кечки саат жумуштан чыккандан кийин 5-тен 9-га чейин таксилат этмек эмес эле. Эски машинасын 8 жыл минмек эмес эле. Рахмат, сиздин сурооңузду уктук. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой эле, мына биздин президентибиз ошо соттордон көптөгөн немелер, маселелер жаралып атат деп, ошол себептен соттун айлыктарын баарын көтөрдү. Азыр айлыктары жакшы болуп калды да. Азыр ар бир судебный процесстин баары тең жанагындай видео көзөмөл менен өтөт. Ошол себептен болсо азыр мына биз болсо ар бир сот болгондон кийин ошо сот деп айтылып, ат сөз айтылып атат. Анын биз иштин такыр кийише албайт экенбиз да. Ошол себептен жана президентибиз болсо ошол айкөлдүктүн жана адилеттүүлүк менен жана акыйкат менен чечишсин деп, ошол себептен жана айлыктар майнасын баарын көтөрдү. Азыр эми силерде болсо жана сот, областтын сотунда болуп аткан маселе боюнча эми биз болсо сотко мына болаганча чечип бер, буну болсо тигинде токтотуп бер. Азыр мен айтып коеюн. Тигини сотто, буну соттобо деп биз эч убакта айта албайт экенбиз. Соттун ишине кийише албайт экенбиз. Бияктан болсо ошон үчүн сот болот экен, аяктан сот деп сөзүн айтылып турат негизи. Азыр эми бизге толук кандуу мына соттун төрайымы жооп берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Туура Ибрагимова Гүлзат эже айткандай эле, судьялар азыр облус сотто кароодо экен ишиңиз. Эми судьялар адилеттүү, мыйзамдуу чечим чыгарыш керек. Азыр сот системасы толук цифровизация болуп атат. Баардык соттун чечимдери жогорку соттун сайтына публикация болуп чыгартылат. Бүт процесстердин баары видео фиксация менен жазылат. Видео протоколдор болуп калган. Мурдагыдай жазуу протоколдор жок, жалаң видео протоколдор. Ошондой эле процесстер онлайн трансляция болот. Жогорку соттун сайтында трансляция болот. Анан пара алуу, пара берүү боюнча өзгөчөлүгү, пара алуу же пара берүү, пара талап кылуунун кылмыш иштин өзгөчөлүктөрү, пара алуу жөнүндө акча бересиң деген айткан сөздөрдү видео, аудио фиксация кылгандан кийин анан ошол тасталды деп эсептелинет да. Андан кийин тараптар элдешип алып, акча алган эмес, акча берген эмес деп андан кийин өзгөртүлүп айта берет. Бирок ошол учурда ошо соттор ошону карайт да. Анан ишти мыйзамдуу карап чечим чыгарып беришет. Анан облус соттун чечимине дагы макул болбосоңуздар, жогорку сотко кассациялык тартипте даттануу жазасыздар. Ошол жолу. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Сарымсакова Венера, ушу Торук айылынын тургунумун. Биз жолдошум экөөбүз 10 жыл миграцияда жүрүп, оор жүк ташуучу машина алганбыз. Биз алган малда ал машинанын документтери бардыгы таза болгон, через нотариус бардык документтерин өзгө өткөзүп алганбыз, номерлери дагы. Андан кийин 2023-жылы алганбыз машинаны ушул эле айылдын тургунунан. Былтыр 2025-жылы сентябрь айында ал машинаны аресте деп Жалал Абадтан токтотушту. Азыр Жалал Абадта стоянкада турат, платный стоянкада. Ал азыр
азыркы күндө бир жылдан бери бул сот Свердловский районунун сотунда Бишкекте каралып аткан. Бизден мурунку эки адам мурунку хозяиндын айынан биздин машина азыр камакта турат да. Жо, азыр машина кимде оформлен? Өзүбүздө. Силердеби? Техпаспорт силерде? Өзүнүн атыбызда Винкоддон таптыр, мурунку эки хозяин, мурдагы хозяиндын айынан бизди кармап, азыр машина патенттер толук төлөнгөн, налог төлөнгөн, бардыгы таза болгон. Биз алган маалда, биз 2 жыл иштеттик, 1 жылдан бери ушакта турду да. Силер качан оформить еттер? Алар менен оформить еттер беле? Ооба. Же кийинби? Жок, алар менен 2023-жылы техпаспорту дагы өзүмдө оформить эткенбиз. Силердин атаңарда, өзүңөр. Ал маалда таза болгон. 2025-жылы кармап, ошо боюнча мен барбаган жерим калбады, УКМКга бар жаздым, президентке жаздым. Бардыгы соттор билет деп коет, бирок 1 жыл болду да. Биздин укугубузду ким коргойт? Биз нак акчага алганбыз аны. 10 жыл миграцияда жүрүп, иштеп жүрүп акча. Хорошо, түшүндүм. Азыр сизге соттун төрайымы жооп берип койсун. Аресттер боюнча негизи башында мен сиздин ичти иминде билбейм, мен токтомду эле көрдүм, арест коюлган токтомду гана көрдүм. Свердлов, Бишкек шаарынын Свердлов районунун сотунун тарабынан арест коюлуптур. Негизи башынан эле проблемасы бар машина болсо керек. Может быть, биринчи хозяиндан алданып алынып кеткен да ал машина. Анысын билбейм. Кыскасы, арест чечиш үчүн арест коюлгандан кийин, акыркы чечим соттун чыккандан кийин, же өкүм чыкканда, же чечим чыкканда, ошо менен бирге машинаны чечет да. Же аресттин алып салат, же болбосо машинаны ээсине кайтарат, ушундай чечим. Акыркы чечим чыккандан кийин. Силерге коюлган чечим боюнча ал тергөө учурунда коюлган чечим. Следственный тергөө судьясы койгон экен арестти. Анан кылмыш иши маңызынан негизинен карап, акыркы чечим же өкүм чыккандан кийин ошо менен чогуу бирге чечет. Анан бул жакта Дилектирмеч айткандай эле адвокат бар бул жакта азыр. Ошо адвокатка документтериңизди көрсөтүп, анан ошол жактан кеңеш сурайсыз. Жок, бияктан тиги неме? Жок, түшүндүм. Бардыгын алаттан Жок, сиздин укугубузду коргобойт эч ким. Сиздин сурооңузду мен уктум. Немечи мындай сурооңорду бердиңер, анан жоопту уккула да. Азыр тиги ким унаанын жетекчиси мындай да, бул болсо бул эжеке туура сөз айтып атат да. Мына өзлөрүн оформить этип алса, анан ошол жактан иштеп жүрсө, анан баа мурункусун анда эмнеге оформить этип бересиз? Ошол жактан оформить этип беретканда эмнеге ошол жактан тиги баа кылмыштар баардыгы чыккан эмес да? Буга кандай кылып ментесиз? Азыр болсо мына машинесин иштейбиз деп эмгектенип иштеп атсаңыз, машинеси арестте жаттыр да. Саламатсызбы, Тилек Кыдырбаевич. Азыр бул эми соттун чечими менен да, соттун чечимине биз Жок, соттун чечими болгондо мына сиз өзүңүз түшүнүп көрсөңүз, мен бул эжекенин состояниясына кирип көрүп атам да. Иштеп атсаң эле, машиненин баарын оформить этип алдың. Если жанагы доверенность менен жүрсө, акырыныраак турсаңар. Мындай неме да, тиги доверенность менен жүрсө, анан тиги мурунку ошо жана техпаспортто жүргөн хозяин болсо ал ушундай тиги кылмыш иш болгон же бир бала менен арестке түшүп калса түшүнөт элем. А булар болсо толук кандай оформить этип алышкан турбайбы? Кээ бир учурларда, допустим, хозяин мен болсом, анан менден бирөө алдап башкага переоформить этип калса, анан ошого деле арест кое берет да. Допустим, менден бирөө алдап, менден эмес, эми любой адамдан алдап машинасын алып койсо, анан 2-3 жолу перепродажа болуп кетсе, ошо биринчи хозяин койдурат да арестти, ошо кимдин мүлкүн алып койгон болсо. Жок, анда эмнеге оформить этип берет асында? Жок, переоформление болуп кетти да, может. Жок, ошо переоформление болуп калды да. Биякта эми бул эжекенин состояниясы менен түшүнүп атам, иштеп атса, анан алып туруп эле кармалып калса. Ким немечи адвокат? Күтүш керек. Сиз азыр мына толук кандуу түшүндүрүп бериңизчи. Анан мен бул маселе мага да аябай көйгөйлүү болот да, чын эле. Себеп дегенде ушундай тиги алып алса, анан иштеп жүрсө эле. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум. Жыйындын катышуучулары. Жооп берет. Куш келипсиздер. Урматтуу Тилек Кыдырбаевич, биздин Кош Төө айылында облустун жетекчилери келип эл менен жолугушуп аткан жолугушуу бир тарыхта биринчи жолу болуп аткан болуш керек. Сиз маселеңизди көтпөсөңүз убактыңыз жетпей калат. Жеткизем. Бир эле суроо. Бул жерде чогулуштун катышуучулары биздин жердештерибиз чоң үмүт менен күтүп отурушат сиздерден бир мындай иштердин аткарылышын. Биздин жерибиз чөл зонасында турган жер. Айрым жылдары ошо бир 150-200 мм жамгыр жаайт.
Kaşka sudan gelgen su bir 1000 hektarday jeribizdi sugarat, al endi 5000 hektardan aşıqraq jeribіз çöl avalında jatat. Oşon üçün hökümetin, rayon jetekçilerinin bardığı bilişet, su saktagı için quruu jönünde bir beyliklerge kayırılıp gelatabız köpten beri, biroq bol işke aşpay atat da. Ötkönde aytıldı Kırgızistan boyunca 11 su saktagıç kuruluptur, 10 çaktısı hazır kurulup jatıptır. Oşolordun birine dağı bizim şu ahvalımızdağı jerde bir su saktagıç kurulelek. Sizdin maselen su saktagıç. Su saktagıç. Çok хорошо, cevap veriyor sana. Mına bu şu su saktagıç bizge ötö gerek. Bu birincisi. İkincisi, mına oşol Kaşkasu'dan gelgen kanal, Rinjit kanalda vatılar. Rinjit kanalının susunun bir 10 kilometreden aşıraq yerde 50-60% pateriya getip kalat. Tiyaktan bir kup suğa yürülse, bir hafta 500-400 litre su ağat. Tala, egin talasında. Muna şonu jana kadırkı janı bir töşölmemenen Düşündüm. Hatta sizde rahmat. Oşonu bir töşölmeri jönünde biz ötöz suranağız. Biz neliyiz. Rahmat suramızga. Эми бул аябай абдан маанилүү неме? Бул суу сактагыч болсо биз суунун башында тургандан кийин баары суубуздун баары агып кетип калды. Бизге өзүбүзгө пайдасы жок болуп калат да. Ошол себептен мына биздин урматтуу президентибиз атайын суу сактагычтарга, БДРге, БСРге аябай көңүл буруп келат да. Азыр мына биздин мына суунун чарбанын жетекчисине угалык, кандай иштер жүрүп атат. Азыр да бир суроону кошуп коеюн ушул суу боюнча дагы. Mına o yerde bizden Kaşkasu'nun Can kanalda kazıp gelatağız, Akterek kanalı. Mına şu yerde tüneldi, bu yıl Mart'ta bitirip bere turban boldele. Al ulam sozulup gelatağız, dağı bütelek. Şu tüneldi bütse bizim Akterek kanalımız bütetele. Oşonda biz toluk kandığı suunu alatilik Kaşkasu özünden. Adır özüzke yeterli suunu alalmay gelatağız. Хорошо, uqtuk. Bu üçüncü mesele şuldu. Rahmat. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Хайдаров Sıdıqalı, Sıdık ağay. Саламатсыздарбы, коштоо айылдын тургундары, саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бул суу сактагыч куруу боюнча 106 суу сактагычтын тизмесине кирген Кызыл Алма. Азыр изилдөө иштери жүрүп атат. Экинчи маселе туннел боюнча айтып кетти. Туннелди. Экинчи маселе жана канал дейт да. Каналда жана көп немелер силерде потерясын бар деп 50-60% кетип атканын мен билем муну. Себеп дегенде тияктан суу чыкканда жакшы көлөмү чыгат да. Анан жанагындай силердин каналдары бар деп жыргык болуп калып, жанагындай тиги талаасын бар деп симип кетип атат эле, ошо менен 50-60% жоголуп кетип атат да. Ошол боюнча мына туура аксакал атабыз туура маселе көтөрүп атат негизи. Бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Бул боюнча азыр бизде жаңы бетоно полотно деген материалдар келген. Ошол планга киргизип, ошондой жаңы курулма менен куруп атабыз. Жок, ушул канал кирдиби, кирген жокпу? Кирген тизме. Кирди беле? Үчүнчү маселе боюнча. Туннел боюнча азыр 260 метрге келди. Август айына бүтүүгө күтүп атабыз. Август. Неге мартка деп коюп коюпсар, неге мартта бүтпөйт атасар? Былтыркы жыл ошо мартка деп график коюлган. Туннел казуу иштеринде тоскоолдуктар болуп атат кичине, ичиндеги маселеси. Эмне тоскоолдуктар? Туннелди жана техникалар экен, техникабыз күнүнө 2 метрден казытабыз. 10 метрден казытабыз күнүнө. Силер жанагындай графикти бекитип атканда ошону карагасыңар да деңизчи, мартта деп аткандан кийин. Ошол сен график бекиткенден кийин графикти жөн эле көз боомочулукка бекитпегиле да. Именно ошо өзүңөрдүн күчүңөр жете тургандай кылып бекиткиле да. Мына силерге элге маалымат бар берип атасыңар, мартта бүтөбүз деп атасыңар. Азыр март эмес, июнь бүтүп атат да. Ошо мына 3 ай отставание болуп атасыңар. Ошол себептен болсо жана графикти тийип атканда, ошол жактан болсо жөн эле тиги качественный, сапаттуу болуш үчүн ошо графигиңерди жакшылап тактап жасагыла да. Анан элге ошо маалыматыңарды жакшылап бериле. Азыр болсо мына тиги качан бүтөбүз деп, августта бүтөбүз деп. Август айына бүтүүгө. Август айына деп Бекболот жазып койгон ошонусун. Тиги август айында ошол жактан сунуштарын баарын аласыңар да бересиңер. Хорошо, экинчи микрофон. Сүйлөй тургандар микрофон жанына келип алсаңар. Басып келгенче чектерде убакыт болуп калат экен, убакытты үнөмдөйлүк. Ассаламу алейкум жыйындын катышуучулары. Атым Жеңиш, фамилиям Мырзакеев. Биздин арыз муңубуз төмөндөгүчө. Сары Кашка айылында жаңы мектеп курулуп жатат. Ошол мектепке куруучу жумушчу болуп 2 бригада ишке киргенбиз былтыр. Мектеп 2 блоктон турат. А жана Б. Бөлүнгөн ишти 2025-жылдын декабрь айында бүтөргөнбүз. Январь айында эмгек акыбызды сурасак, акча жок. Ошолдон ушул убакка чейин акча жок деп келет. Бул тууралуу айыл өкмөткө,
Акимге, Хорошо. тергөөчүгө Да, кайрылганбыз. экинчи маселени айтып бериңиз. Жардам берилген жок. Акимге кайрылганбыз, жооп жок. Тилек Кыдырмаевич, биздин эмгек акыбызды алып бергенге жардам бериңиз. Хорошо, экинчи маселеңиз бар же бир эле маселе? Бир эле маселе. Хорошо. Биздин аткарган жумушту фирманын прорабы текшерип акчасын айтып чыккан. Суммасы 952.742 сом. Мындан 150.000 сом аванс алганбыз. Ошондо азыр 802.740 Сиз сом. коюп турсаңыз, азыр сиз ошол жана компанияга, жана курулуш иштерине жүрүп турган компанияга жок, силер ошого неме болуп неме курулушчу болуп жалдан калып иштегенсиңер, туурабы? Ооба. Силер немесиңер, куруучусуңар, тияктан строительсиңер, Строитель. Хорошо. Неме, ким прокурор? Ким укс жооп берсең, эмне болду эле? Эмне себептен мындай акчалар эмгек маянасына ала албай атат? Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич, урматтуу президиум, Кош Тоо айылынын тургундары. Бул сиз мектеп боюнча иштегенде прораб объемду кабыл алды беле? Объемду кабыл алып, наряд кеткен, Наряд кеткен, э? Мен бул менен териштирип өзүм чечип берем, эме болсо. Подрядчик менен сүйлөшүп. Жок, бул болсо канчадан бери жүрүп турмай. Кыз немеде прокурор силер иш жүргүзүп атасызбы, жүргүзгөн жоксуңар? Берчи прокурор. Айт бер. Аксайган иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары. Бул боюнча бизге материал катталган 13 майда. Ошол келишимди түшкөн. Ошо келишимдин негизинде жаран тартипте сотко кайрылды деп. Бирок ошол учурда 1.285.000 деп жазылган, анын ичинен 635.000 биз айтып төлөтүп бергенбиз. Калган азыр учурда дагы деле жумушчулар иштеп атат ошол жердечи. Өздөрүнүн ортодо түшкөн келишими бар. Ал келишимдин негизинде дагы деле төлөп жатат азыр. Качан графиги качан пагарсаңыз, неге тиги эмгек маянасын айтып немеден кечиктирип атышат да? Силер Алар өздөрү бага кеткен. Берчи, акчасын бердиңер эле? Бул подрядчиктерде да баягы акча маселеси бизде баягы 1 ай 2 ай кээде кеч болуп калат да. Ошондойлордо негизи көп эле курулуштарда ушундай болот. Кечигүүлөр күтүп калат усталардын акылары. Бирок берилет, берилбей калбайт да. Жо мына 6 айдан бери жүрөбүз атпайбы? Ошол себептен ошону кечигип атат да. Мына тиги ким прокурор көзөмөлгө алыңыз. Анан бул болсо тиги эмгек маянасы мында иштейбиз деп атса, биз болсо тияктан элдин баарына тең айтып атсак, тиги жумушчулар мына иштеш керек деп атсак, аны иштесе, анын айлыктарын ала албайса, силер да ошол жактан тиги немеден башында рабочийлерди алып атканда, ошол жактан тиги берки компанияларга осолорго кимисине болсо айткыла, шарттарын жакшылап түшүндүрсүн. Мына 1-2 ай кечигип калса, бизден тияктан республиканский бюджеттен акча которуп келгенден кийин бере баштайбыз депчи. Ошо келишим баарын жакшылап түзүп алсын, эптеп алып алалы. Ошо келишим менен булар дагы рабочийлер да ошо келишимге булар дагы ошо пландашат, качан акча түшөт. Өздөрүнүн ошо акчасын кантип сарптайбыз деп ошонун баарын караш керек да. Ошол себептен муну давай тезирээк берип бергенде болот, 950.000 сом экен. Эми бул анча көп акча эмес экен, негизи буларга рабочийлерге көп акча болот да. Ошол себептен болсо да эмгек маянасына убагында алып тургандай болсун. Янан жеке эле бул компания эмес, баардык компаниянын баарына тең ушул көзөмөлдүн баарын тең жүргүзүңүз. Түшүндүңүзбү? Жарайт, түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Хорошо, биринчи микрофон. Assalamu alaikum Tilek Nikovic. Ben Kalmızayık Nurpayız. 3 meselemen gelgen. Bul meseleme kışından beri gelip atam, dağıyla gelip atam da. Dağı kışka çayım olup. Aytыңыз маселеңизди. Yol meselesi boyunca gelip atam. Yolu sopsun açarlap gitken. Okucu balları lay. Kışı menen katladı. Кайсы жерден кайсы жерге чейин? 1,5 kilometre yer. Kurmuşev Жолдун Köçözü. атын айтпайсызбы? Kurmuşev Köçözü. Atanaylı Kurmuşev Köçözü. Ушул жерге шагал төгүп бериңиз, акимге дагы 2 жолу кайрылды. Хорошо, экинчи маселеңизге өтөбүз. Экинчи маселебиз ошол жолубузга столбо туруп калганда, высоколтун столбону коюш койгон. Ушул столбону алса, анан кийин шагал түшөт деп өкмөтүбүз айткан. Электриктердин начарын айтсак, биз эми аны силер өзүңөр чыгарып турган кыскасы чечилбей келип аткан проблема. Үчүнчү маселеңизге өтөбүз. Үчүнчүсү таза суу чыгып аткан эле болчу. Анын ылдыйда шлангабыздын ичине мусор толуп калып, азыр чыкпай калган акыбалда, 10 күн ашып калды. Ушуну бир МЧСтен жардам сурап, өкмөткө насоспу билесизби? Болду, 3 маселеңизди айтып бүтөңүзбү? Айттык. Рахмат. Жол маселеси боюнча бул айыл өкмөт. Кана айыл өкмөт? Мото Тилек Кыдырмаевич, бул боюнча бул жараныбыз 2 жолу кайрылган туура. Бирок биздин азыр айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы чоңкур жерлерин тегистеп, ырастап бергенбиз. Азыр мына 6 айлыктан кийинкисине дагы тегистеп баардыгын бүтөрүп беребиз. Анан суу боюнча эми основной бизде скважиналар иштейт да. Азыр коюп тур. Высоковольтный линия дейт, кирес
эле столбо туруп калган. Ал жерде 68-жылы курулган столболар, закотный десятка. Бир столбаны жылдырыш үчүн 6 столбаны айылдын үйлөрдүн арасынан алып чыгыш керек болот да. Ана баягы жол аябай ичке да койгонго место да жок. Жол шекеси снос болсо, анан ошол жака проект киргизип, линияны толук чыгарышыбыз керек. Бул кечке барып жолуп келгем, өзүм көргөм. Жок, айтып турлар, силер маселени кандай кылып чечиш керек экенин ушун. Чечиш үчүн азыркы жаңы жолду кеңейтиш керек. Кеңейтүү снос кылып огородко киргизиш керек. Ошол жерге биз проект жасап, кийинки жылы 6-7 столбаны жылдырыш керек. Бир столбаны жылдырыш үчүн айылдын ичиндеги үйлөрдүн үстүнөн өткөн 6 столбаны жылдырыш керек. Мындайда, бул маселе азыр мен айтып коеюн. Жок, мен сиздин маселеңизди түшүндүм, мен жазып алдым. Жок, булар азыр түшүнбөй атат, мен түшүндүрүп коеюнчу. Мен түшүндүм жакшы эле. Текебаевич, мындайда, бул жолду мынакей ачып бергиле деди. Биз кенейттик, чаптык, дарактарды кыйдык, жол кенен ачылган. Бир столбаны алып ушул баягы эле катарга коюп берсе, жол ачылмактан шагал төкмөк өкмөт. Бир жакына кайлуу боло турган нерсе. Эми бул сиздин көз караш менен да. А бияк болсо тиги немелер да, именно кесиптештер, мына именно энергетиктер да. Бияктан болсо силер түшүнгүлөчү, мына энергетиктердин өзүнүн немелери бар, нормалары бар да. Жана мына үйлөрдү аралап өтүп атат дейт да. Ал жерден жанагыдай кабель түшүп кетчү болсо баарыңарды кыйлантпайбы? Ошон үчүн охрана зонасы бар да. Бул высоковольтный линиянын өзүнчө 18-15 метр деген, 30 метрлик дегендер бар да, деңизчи. А силер болсо ошонусун карабай туруп астына үй салып алгансыздар. Анан ошо үйдүн астына салгансыз бана ошол жака чөптөр үйүп коесуздар. Туурабы, ушундой болуп атабы? Мындайда, тилек. Азыр мындай кылалык. Тиги ким айлык бул жериңизде. Бул болгон столбо турган мурда илгеричи. Турган жерден баягы огороддон чыгартабыз бир эстер мурда эми иш кылышканда, кыскасын айтканда, токту жолго баягы эмеси жок эле жолго алып чыгып салган. Мыйзамсыз жолго алып чыгып салгандагы өзү жай турат. Ошол эле жайга койсо аягы ачык, аякта үй салынган эмес, башка эмес. Баягы эле жолунда ийине коюп койсо болду эле. Алда мурдагы огороддун ичинен чыгарышкан экен да. Ал казайындар өздөрүнүн бир өңөр сүйлөгүлөчү, кандай дейсиз? Ал азыр кайтып аткан жери мурда казайындар ошо линия үйдүн үстүнөн өткөндүктөн өздөрүнүн жанынан акча төлөп сыртка чыгарышкан. Столболарды. Столболарды. Булар тарап жылып чыкпай турат да азырчы. Аларды чыгарыш үчүн баягы жер маселеси чечилсе чыгарсак болот. Охрана зонаны сакташыбыз керек да. Азыр бир столбаны жылып койсок, жыгылып кетет да, октон качып кетет. Генпланың не болду ким сен? Неме, айыл өкмөт? Генпланыбыз түзүлүп бүткөн кошто айыл өкмөтү. Бирок ошол генплан түзүп атканда мына высоковольтный караган жок беле? Бул ошол жолго чыгып калганда ал жылдырылыш керек. Иә. Жылдырылыш керек да. Кайсы высоковольтный линия жылдырылыш керек? Высоковольтный линия ошол эми прям жолдун ортосунда эмес, жолго жакыныраак жерде. Ошону жылдырсак эле маселе чечиле турган. Сиздин оюңуз боюнча мына рес жылдыр неме өзүнүн линиясын жылдырып койсо маселе чечилет деп атасызбы? Жок, бул жолдун маселеси чечилет да. Биз шагалдап тез неме кылганга. Буларга жол ачып бериш үчүн ирес столбо жылдырыш керек экен, болбосо ирес ачпаса булар шагал төг албайт экен. Кыскасы ошондой. Жолго мешать этпейт столбо азыр. Просто кичине кышайт турат. Ошол эле. Мындай кылачы. Жолда 3 метрлик. Ким мындай кылачы? Ким архитектор? Сиз берки ким энергонадзор? Сиз бул рести алла тоже чогуу. Бул жергиликтүү рести алла, айыл өкмөт болуп, тиги аксакалды алла карап чыккыла. Кандай кылат экенде проектси мартен карап чыккыла, ошо проектси мартен чийип берип туруп ошонун проекти негизинде иш алып барылды. Түшүндүңүзбү? Бир өз айтып койсом болобу, Рұқсат берсеңиз? Иә, айтыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышчылары, саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Бул жакка биз кадастрда кошуп берсеңиз барып, ошол жерден тактап определение границанын акт выноса границ кылып келсек, возможно, сиздер чыгып кеткенсиңер да жолгочу баардыгыңар өзүңөр кызыл китебиңерден, ошол эле заборлоруңар чыгып кеткен. Ошонун баардыгы тең сноско дал келет. Анан ошондо столбо, ошол столбону кереги жок жылдырып деле. Столбо ошол эле боюнча кала берет. Почему? Потому что калкты конуштун генпланы түзүлүп атканда столбо биз менен макулдашат. Ошол жака столболорду орнотобуз деп. Биз бул 68-жылы салынган деп атпайбы? Ой, сен мындай түшүнсөң, ортодо турат столбо, ортодо, жолдун ортосунда. Бул кантип жылбайт. Сен көрбөй эле сүйлөп атасың, көрсөң анан айтасың. Азыр мындай да, теги ким кадастр? Кана кадастр. Кадастр. Мына кадастр болуп, чогуу бияктан чогулуп бүткөндөн кийин, мына бүгүн болсо түштөн кийин да биз чогулушубуз бар. Эртең кийин ылайыктайсыңар, же качан каалайсыңар, ошону карап туруп, ошо чогуу барып көрөсүңөр. Анан көргөндөн кийин мындай, урматтуу жыйын катышчылары, жана өзүңөр айтып аткандай эле, мына биздики болсо жанагындай туура эмес кызыл зонага, кызыл сызыкка чийип басып алган жакшы көрөбүз да, биз баарыбыздачы мына.
Анан өзүбүз эле ошо басып алабыз, анан тияктан эле башка бирөөнү күнөөлөп отура беребиз да. Өткөндө бир чогулуштан айтып атат, биздин болсо мына силердин каналыңар баардыгы тазаланбайт, канал тазаланбайт, биздин болсо мына үйүбүздүн баардыгын суу каптап атат деп. Анан ошол жактан мен жетекчисин тургузуп туруп сурасам, айтат, бул болсо ошо каналдын баардыгын столба немесин забор коюп басып алган дейт да. Киреликсе киргизбейт дейт. Анан кантип тазалайбыз дейт да. Ошол себептен мына архитекторду атайын жөнөтүп атам. Архитекторду мына энергия надзордун мына областтын башчыларын баардыгын жөнөтүп атам. Ошол жактан барып карайт дагы, жанагындай тиги кээ бир жерден кызыл ысыкка чыкчан болсоңор, анын баардыгын снос кылабыз. Себеп дегенде жекеле кызыкчылык, бир эки адамдын кызыкчылыгы болуп калып, мына кечээ мен Кербен шаарынын атайын жөө кыдырдым. Жөө кыдырсам, аяктан болсо мына тротуар келе атат дагы, анан бир жерден тротуар токтоп калат экен да. Адам баласы кайра жолго чыгыш керек экен. Бул эмнеге мындай десем, мына булар болсо жылыбай атат дейт да, багатен немеге кирип алыштыр да, тиги кызыл сызыктан ашып кетиптир да, ошо тротуар тура турган жердин баарын забордон салып алыштыр да. Ошол жакта мына мен берге тапшырма бердим, дагы кандай болсо да, немеден мыйзам кандай турса, ошол жакта мыйзам иретини жасайсыңар деп. Анан азыр болсо мына мен жергиликтүү бияктан областтын жетекчилерин жөнөтүп атам, атайын барып карашат. Ошол жакта мына силерди жылдыра турган болсоңор, жыласыңар, снос кыласыңар. Анан ким айыл өкмөт? Сиз болсо ошону айтпайм, мына ушул иштин баарын силерди туура түшүндүрүп иштен жүргүш керек эле да. Анан азыр тиги туруп алып шагылды төгүп койсоңор, анан кайра эртең столбасын метип атса, мындай бир жасашыбыз керек да. Жана анекдотко окшоп, асфальт салып бүттүкпү, эми келин каза баштайлык деген, андай болбош керек. Түшүнүңүзбү? Ошондой болчу болсо, мына мен прокуратурага айтам, тияктан именно силер ушул жоопко тартырабыз да. Ошону болсо тиги мурун ошо немеге кызматкердин үстүнө салынчу эле, азыр баягы немеге юрик компания салынат да, туурабы ошону жеке салгандай кылганбыз. Түшүнүңүзбү? Если ушундай мыйзамдар аныктап бузулган болчу. Хорошо, кийинки маселе өтөлгөндө. Таза суу боюнча айтып койбойсузбу? Таза суу боюнча. Тыгылып калган. Ооба. Таза суу боюнча айтыңыз. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, бул бизде основной скважиналар иштейт таза сууда. Анан скважиналарыбыз жакшы иштеп атат. Ама анча жерге мындай тыгым пайда болуп калат экен да. Биз ушул жерди бир ар жуманын ичинде байкой калыппыз. Кечиресиз, тазалап бүгүн эле бүтөрүп беребиз. Бүгүн карап чыккыла, ошону бүтүрүңүздөр. Мындай да, жер комитетине алып келип туруп сууга коюп койгон да, ушул болобу ушул. Я. Жер комитетинде жүргөн ошол жерин ченеп жүрө бербейби дагы, бу жерде сууга иштегендер сууну кыла бербейби? Каякта билбеген жер комитет алып келип суу коюп койсо эмнени билет? Айтыңызчы. Бул акыйкаттык да, эмнеге андай? Азыр мындай, урматтуу жыйын катчылары. Азыр ар бир кызмат, мамлекеттик кызмат конкурс түрүндө өтөт да. Ал жерге жанагындай өзүнүн немесин тиги квалификацион требования деп коет, ошол жактан билим баардыгы каралып, азыр мына жергиликтүү өзлөрү болсо, айыл өкмөттөр өзлөрүнүн кызматка ала алышпайт. Муну азыр компьютер аныктап берет. Мына жакынкы бир ай болуп калды, бир айга жете элек да. Азыр болсо мына айыл өкмөткө канча кызматкерлер керек болсо, бул ошо неме кылат, заявкасын берет. Бергенден кийин ошол жактан болсо компьютерде ким резервке киргендер бар да, ошолор чыгат да. Бул уже тиги мына бул баланчаны алам, тигинчени алам деген болбойт. Бул маселе уже чечилди. Азыр жанагындай тиги квалификациядан кайсы компьютерге кирген болсо, ошолордун негизинде алынат. Биринчи, экинчи микрофон төрөлүк. Саламатсыздарбы, Коштоо элинин тургуну Тилек Кыдырмаевич. Сиз ушу биз жакка келип, жыйын өткөрүп жакшы кылып атасыз да. Ушу айылдын жашоонун жакшыртканы Кудай буйрса. Анан бизде эмне биринчи жол, таза суу, ушул свет да. Ушул маселе элде эң чоң көйгөй ушул. Анан мен өзүм Дыйканов Бакытбек Базарбаевич, жаңа айылдан булон. Активистмин, баштан аягына эле. Анан ушу жаңа айылда сайдарылап өткөн жол бар да, эми ал үйлөр эски илгерки үйлөр эле, ал жаңы новостройка эмес. Эми мен азыр сиз курактуу экен, 47 жаш, 50 жашка чыктым. Ошо 47 жыл же 43 жылдан бери ошол жерге гредер салынган эмес да, ошол жолго. Же шагал төгүлбөгөн. Өткөндө бир анча-мынча чаң баскан жерлери ошо айыл өкмөттөн шагал төгүлүп, оңдолду, жазалды анча-мынча. Анан бирок ошону баштан аяк сайдын жээгинде жашайбыз. Ушу жолду оңдой турган акыбалга келген, анча-мынча баягы сел жууп кеткен жерлер бар. Өзүңүз Кудай буйрса, ушу жыйындан чыгып машинаңыз менен барасыз же жөө кыдырып коесуз, ошол көчөнүч жакшылап кыдырып койсоңуз. Биринчи маселе. Экинчи маселе, 2 күндүн биринде свет өчө берет. Эмнеге билбейм, электриктер жооп береби, жооп бербейби билбейм да. 2 күндүн биринде эмнеге айылда свет өчө берет? Мейлем шамал болуп атат, жамгыр чагылган болуп атат, аны түшүнүп атабыз. Хорошо, кийинки маселе өтөбүз. Кийинки маселе анан
Бизде 2 капталда новостройкалар бар да, жаңы салынган көчөнү аралап, жолдор деле жакшы эле, шагалданды, жакшы эле, бирок столбалары электр энергия жагы ошо мына стандартка жарабай турган эле илгери тарткан, ошо боюнча турат. Жаңы столбалар орнотулган жок. Эски столбалар менен турат, үчүнчү маселе ушул. Хорошо. Ушуларды карап берсеңиз. Рахмат. Сураныч сизден. Сиздин өзүңүз мына активист экенсиз, кесигиңиз барбы? Сизди кызматка алалык ушул жака? Мен кесибим боюнча бытовой техника ремонтту бүткөм, бирок ушул саясатта баштан аягынан эле жүрөм. Сизден жакшы билем, мурунку баягы кызматтарда иштеп кеткендериңизде да. Баягы жер, жол маселесине биз таш көмүр ашууна киргенбизкечи. Баягы жол министри болуп иштеп турган мезгилиңизде. Жазап беремин деп, мына таш көмүр ашуу жазылды. Сизге рахмат. Ошо активисттер жакшы билчү эле жумушка албайлыкпы сизди? Iya. Буюрса, айтып аткан сын пикирлериңиз баарын өзүңүз жасайсыз да? Эми жол, таза суу, жанагындай немелер боюнча мен айтып келатам, ушу биздин урматтуу президентибиз жанагындай ар бир айылдын ичинде асфальт болот депчи. Азыр болсо тиги неме болот, жол боюнча эмне болот деген, эмне себептен маселен ким айыл өкмөтү? Жол боюнча ал жолдор ушул жылда эле шагалданып келинет, бирок жамгырга байланыштуу иште бетин алып турат да. Эми жанагындай да тиги жактан шагыл эле деп жүрбөйбөй, силер ушу асфальтка багыт алыла да. Ошо асфальтка багыт алып, ошол жактан проектлерин мантен чийдирип, жана жөн эле мурункудай эле асфальт эле жөн эле жалатып койбой, ошол жактан проектсимен кылла да. Ошол жактан лотоктор тургандай болсун, ошол жактан пешеход болгондой болсун, ошол жактан жарыктандыруулар бар киргендей болсун да. Азыр буюрса ошо жакшы проект мантен киргизип кете берле негизи. Эми шагылдан уже качалык негизи. Баарыбыз асфальтка өтөлүк да негизи. Эми акырын ушу барып өтөлүк да. Анан бул неме боюнча, таза суу боюнча ким кандай маселе болот? Ошо таза суу боюнча маалымат берип коюңузчу, именно ушул айылдар боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу Тилек Кыдырмаевич. Коштоо айылында жалпы 9 айыл бар. 9 айылдын 2026-жылга перспективалык бюджет титулга киргизгенбиз. Ватана, Мундус, Сарыкашка, Семен, Тору, Улук, Чие, Таш, Жары, Жаңгак айылдары. Айыл өкмөт тарабынан толугунан документтер даярдап берди. Азыр Путоодо турат бизде соглашениеда. Жакында тендерге беребиз. Долбоорун даярдаган. Урматтуу жыйын катышуучулары, мен жана жогоруда айтып кеттим элем, ошо ар бир иш кагаздын баарын ошо проектный сметный документация. Ошонун баарын экспертиза өткөндөн кийин гана баштайбыз депчи. Себеп дегенде буга чейин экспертиза өтпөй жасалып калган иштин баарын мына өз багытына жетпей калды депчи. Ошол себептен болсо мына тиги бул проектный сметный документацияны жасаш үчүн буга да бир топ убакыт керек экен да. 1 жыл болуп калабы, ушундай 1 жылдын ар жак бер жак болуп калабы, ушундай убакыт болуп калат экен да. Азыр мына өзүңүздөр айткандай эле мына уктуңар маалыматты. Проектный сметный документациясы бар бүттү дейт, экспертиза бар бүттү дейт. Буюрса ошонун баарын тендерби жана конкурстарына берет дагы, ошонун негизинен багыттар жүрө баштайт, туурабы? Туура. Свет эмне себептен өчүп атат дейт? Саламатсыздарбы, тагыр жолу. Свет негизинен биринчи авариялык жолдор менен өчүп калып атат. Күндөгү? Почти через день болуп калат. Чагылган чакканда линияга чагылган түшүп, изоляторго сыңып кетип атат. А тиги неме айтты го, тиги жараныбыз, активистибиз айтты го, тияктан күндө свет шамал болбосо эле, жаан болбосо эле өчүп атат дейт го. Жаан болуп атат деп айтты, жаан болуп атат деп. Анан экинчиси ремонт иштери башталган, азыр ремонттук компания башталган. Ошол убакта биз мой светтен эскертүү берип анан өчүрөбүз. Ал бир күн кечке чейин өчүп калып атат. Ремонт учурунда эртең менен 9-дан 5-ке чейин өчүрөбүз. Андан тышкары авария болуп өчүргөн ушулар катталып атат. Новостройкада столбалар баарын жадына барып туруп бүтүп калды дейт да, эмне себептен? Бизде азыр бул Коштоо айыл өкмөтүндө 651 дана жыгач эски бай элдер өздөрү коюлган столбалар бар. Аны биз жылына планга киргизип жасап кетип атабыз, бирок жетише албай атабыз. Жок, азыр тиги столбаңыз жарымдан турат да, свет өтпөй эле баяктан же өтүп атабы? Барбы? Болгон эски болгон. Баягы столбалар алмашып аткан боюнча жарымдан өтөт го. Ооба, көп жылдык пландарга киргизгенбиз, ошонун негизинде иш алып атабыз. Түшүндүм. Ошону болсо силер мындай немеден алганда жартылай кылбай, ошо толук көчөлөрдү киргизип, ошо менен бир аз баштадыңар, баштан аягына чейин бүтүрүп тургандай ушундай планга киргизип турула да. Эми азыр болсо буюрса жаңылап буга чейин канча деген баарын неме кылды эле, тиги келат эле. Мына мен көп эле жерден айтып келатам, биздики болсо 70 тыйындан жана 1 сомго өтүп калганда көп кишинин баарын нааразы болуп атат эле да. Ошол жана асмасы тыйын көтөрүлгөндүктүн кесепетинен мына ушундай столбалардын баарын жаңырылып келет, туурабы? Проводдун баарын жаңыланып атат. Азыр болсо мына 30 жылдан бери турган проводдор болсо мына столбалар проводду кармаш керек эле. Азыр жана столбалардын баарын эскирип саландап калгандан кийин азыр проводдор столбаны кармап турат, туурабы? Ошол себептен азыр мына жаңыланып атат, ошол жактан столбалар мына ар бир жанагындай жабдуулардын баарын алмаштырып,
жанагындай эле тиги токтогул кесибиз 1200 мегаватт эле. Азыр болсо ошол жана биздин жанагындай кымбаттыгынын эсебинен ошо акчаны туура пайдаланып, туура багытта жүрүп аткан кесептин негизинен ошо жабдуулар жаңыланып атат да. Ошол жакта мына биздин урматтуу президентибиз да ошо колдоо иретине да жүргүзүп атып, мына 1200 мегаватты азыр 1440 мегаватт болду да. Токтогул кесиби. Бул 240 мегаватт кошулган. Мына биз кичинекей бир 10 мегаватт кесип ачсак эле ошого сүйүнүп атабыз, а тияктан 240 мегаватт кошулду да. Бул чоң жетишкендик. Ошол себептен болсо биздин мына ар бир ресттин ичинде, ар бир жанагындай песттин ичинде ошол жактан жана немелер карашты, уже булар жана столбаларды өзүнүн калыптарын алып өздөрү куюп атышат. Туурабы, ушундай болуп атышабы? Азыр ушундай иштер бар тең жүрүп атышат. Булар өздөрүнүн нормасына ылайык болуш керек эле. 11 метр болуш керек эле, туурабы? 11 метрлик столбаларды куюп атышат да. Ошол себептен буюрса кичине коюп турсак, дагы буюрса жаңыланат да. Биринчи микрофон. Assalamu alaikum, бүгүнкү жыйындын катышуучулары жана Жалал Абад облусунан келген өкүлдөр. Биздин сизге кайрылуубуздун себеби биз ата-ана Торук, анан Чи айылдары границага жакын жашайбыз. Бизде границада былтыр келишип 7 метр ачып бергиле солдаттар жүргөнгө жол деди эле, дарактарды кыркып 7 метр ачып бергенбиз да. Анан быйыл өкмөт тарабынан барып 50 метр ачасыңар дейт. 50 метр ачканда биздин турак жайлар кошо илинип атыр да, эмне көчөсүңөр деген сатыр. Ошого биздики айылдагылар сүйлөшүп эмне алатыр, бир 10-15 метр болсо солдаттар жүргөнгө. Биз мейлдедик эле, анан 50 метр ачыра турганыбызда турак жайларды эмне кылабыз? Биз канча жылдан бери жерде жашап, эми границаны тозобуз деп 87-жыл берилген огороддор бар да о жерде. 87-жылдан бери отурабыз. Границада карагыла деген дарактар тиккенбиз. Эми ошентип жыласыңар да жушуга кандай эмне болот? Биз бир 10-15 метрдин ыраазы элек. Болдубу да, сурооңуз барбы? Жок, ушул эле бир эле кайра. Рахмат. Эми мындай да. Ат жөнүңүздү айтып коюңузчу. Мен Кушубеков Алмамбет. Ким? Кушубеков Алмамбет Дайныкулович. Эми мындай да, урматтуу жыйын катчылары, мына буга чейин болсо биздин жанагындай границабыздын баары тең эле жок эле, ошол жактан баарыбыз эле жашап келгенбиз да. Азыр эми границанын баары тең тактап, ошол жерден баары тең зымыбызды тарттык мына. Өзүңүздөр билесиңер, мына Тажикстанда ошол жактан мына границабыз такталганын кесепетинен тиги тажик туугандар биздики дейт, кыргыз туугандар биздики дейт, ошол жактан мына чырчак тактын баары тең чыккан да. Азыр болсо мына границанын баары тең тактап, ошонун баары тең киргизгенден кийин ошол жактан тиги неме да, бул болсо тиги ар бир 4 километрден аралык болуш керек эле да. Биздин ошо пограничник баары тең жүрүп, карап, анан 50 метр деп атканда булардын өздөрүнүн нормасы бар да. Өздөрүнүн аяктан жана мен айтып атпаймынбы, санпин депчи, санитарный правила норма деп. Ошонун немеси бар, ылайыгы бар да. Анан баа сиз каалап туруп эле 15 метр деп койсоңуз болбойт негизичи. Бияктан өзүнүн жана мурун болсо силердин жана зымпымдар тартылбагандыктан ошон үчүн билинбей эле жүргөн, туурабы, ушундайбы, ким? Азыр болсо 15 метр деп атканыңыз болбойт да. Бунун өзүнүн нормалары бар, жана 50 метрден деп атса, значит 50 метр болуш керек да. Мына силерге азыр толук кандуу чек аранын кызматтын немеси жетекчиси айтып койсун. Жок, бизде мындай да, сиз айтканыңыз туура эле. Эгер буга чейин айтылганда биз давно буякта огороддор бар көчүп кетет элек да. Эми келип границаны 87-жылы граница болбогон. Бул кече 2002-ден башталды биздикичи. Анан тозулду, мурун тозулган эмес эле, урулук болуп, бу граница зызычу болгон да. Сиз өзү билесиз, айылда туруп. Эми тозулуп, эми бир жакшына болду, жашайбыз деп границадан коркпой отурганыбызда келип көчөсүң деген адам орчу экен да. Буга чейин коркуп жашаганбыз, бир жакта жүрсөң деле өзбек солдаттар келип биздин огороддо отурган. Сиз эми пограничник эмессиз да. Ошол себептен сиз билбейсиз да. Чөм сиз ошо өзлөрүнүн шарттары кандай экенин билбейсиз да. Алардын өзлөрүнүн ыкмалы. Эми мындай да, сиз сурооңузду бердиңиз, биз сизге экөөбүз айтышкан убакытта айтышкан келген жокмун мен. Маселе чечелик деп атасыз. Келиңиз айтып бериңизчи. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары, Тилек Кыдырмаевич. Бул мамлекеттик чек аранын инфраструктурасы жайгашыш керек, ошо 50 метр аралыкта. Калган жанагы немелер боюнча компенсациялары уже өкмөт тараптан каралыш керек да, анын баары теңчи. Ошондуктан башка чечими жок жерде. Мына жана жогоруда айткандай, мен айткандай эле болот да. Инфраструктурасын баары каралыш керек. Өзлөрүнүн бир немелери бар, шарттары бар пограничниктердин. Анда ким немеден максат Таштанбекович жана ошону карап чыккыла, кайсы жерден кандай кеми болот, кандай компенсациялар бар экен деп бул өкмөт жанагынан ушул жерден сунушуңарды бересиңер. Экинчи микрофон. Урматтуу губернатор,
Сиздердин келишиңиздерди мен чоң үмүт менен күтүп жаткам. Мен ушу Кош Төбө айыл өкмөтүнүн тургуну Калбаева Тургунбү болом. Жалгыз боймун. Колумда инвалид 2-чи группадагы иним бар. Жана 3 неберем бар. Отурган үйүм азыркы убакта барып көрсөңүздөр болот. Жашаганга коркунучтуу. Ошондуктан мен көп жерге кайрылдым. Айыл өкмөткө, акимчиликке кайрылгам. Бирок чечилген эмес. Сиздерден сураныш жардам берсеңиздер. Азыркы жамгырдын айынан үйүбүз аварийный акыбалда турат да. Эми бияктан жобо менен бекилген биз өзүбүздүн өкмөттүн жардамы бар. Негизи ал өзүнчө ченелген акчалар. Андан сырткары ашыкча чыга албайбыз негизи. Область болобу, район болобу, айыл өкмөт өзүнүн бир немелери каралган да. Ошол себептен болсо жана биз урматтуу президентибиз айткан боюнча жана ГИК программасы боюнча да айтып атат да. ГИК программасы боюнча мына азыр бияктан жазып атат, бияктан жетекчиси. Ошол соцтерге кандай шарттар менен мына баардыгын айтып берет негизи эле. Азыр айтып кереги жок. Сен кийин анан чогулушта айтып бересиң, хорошо? Мен эжени айтып турам, ошол жактан түшүндүр эле. Биринчи микрофон. Жаңы айылда жашайм да. Свет маселеси боюнча биз жаңы тамсалганда барып туруп башка трансформатор колуп алганбыз, кошуналардын трансформаторуна. Кышында свет болбой калат да, неги ас болот. Анан таза суу боюнча аны дагы бирөөлөргө уланып алганбыз. 2 саат 3 саат суранабыз, жумасына 1-2 күн чыгарышат, анан кайра токтоп калат. Ушуну таза суу маселесин ушу биздин көчөнүкүн. Сиздики таза суу менен свет, Эки маселе. Рахмат. Эми мындай да, таза суу боюнча айтышты силерге. Анан тиги свет боюнча да айтты. Азыр мына аварийный болуп туруп, жанагындай чагылган болуп аткан боюнча өчүп атат дейт да. Анан бул кышында эмне себептен өчүп атат? Өчпөйт. Күйүп турат, бирок трансформатордун күчү жетпейт. Иә. Трансформатордун күчү жетпейт, башка трансформатор болуп алганбыз. Бул байке бизде мурда иштеп кеткен азыр пенсияда. Булар жаңы конуш болуп чыккан үчүн жана линияларын самопал линия менен тартып алган да. Анан трансформатордун күчү жетпейт деп атат. Аны көтөргөнүбүз менен линияны жаңылап курбайынча ал маселе чечилди. Давай, тиги немеде, силер болсо ошо планга киргизгиле. Бул жаңы мен уктум, анан немечи силер сурооңорду берди, анан кайра мында немеден айтышып кереги жок да. Мен силердин жообуңарды берип атам негизи элечи. Силер микрофонго чыккандан кийин анан тиги микрофондон кийин кайра турлачы, кайра эле тиги сөздүн баарын бөлбөй. Хорошо? Неме ким айыл өкмөт? Бул жаңы коңуш болсо ошол багыты немеби? Тиги мыйзамдуубу? Ооба. Анда мыйзамдуу болсо мындай кыласыңар. Планга киргизгиле. Ким РСтин жетекчиси? Планга киргизгиле дагы, ошол жактан киргизип туруп бергендей болот. Түшүндүңүзбү? Макул. Кийинки немелерде мына тияктан трансформаторлор болобу? Биз болсо мына акча тыйындар барын көтөрүп бере атабыз. Ошол себептен болсо тияктан планга жакшылап киргизгиле да, ошол жактан ар бир жаран жанагындай 220 ваттык кубаттуулук болуш керекпи? Ошого жеткизгендей кылды. Анан даяктан слабый трансформаторлордун коюп, көз боямачылык кылбагыла. Түшүндүңүзбү? Түшүнүктүү. Киргизгиле планга, ошо менен баштагыла. Экинчи микрофон. Ассаламу алейкум, Тилек Кырмайбаевич, жыйын катышуулары. Мен эки маселе менен кайрылып атам. Өзүм тажыбаган чек арасында согуштун ардагери, Аксы районунун төрагасы Айтмырзаев Зайнарбек Салаевич. Биринчи маселе жер боюнча 2004-жылы биздин Ак Суу айыл өкмөтү менен талаш жерде 880 гектар жер талаш болуп, биздин айыл өкмөттүн карамагына чечилген, картага сызылып киргизилген. 2024-жылы кайра жаңыланып, башына мен өзүм ошол малда жай тас катары башыман өткүзгөмүн, ал башына сызылган. Дагы деле ошол Кош Төбө айыл өкмөтүнүн сызыл берилген да. Мурун 2004-жылы айыл өкмөтү бизге Ак Суу айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү бизге кереги жок деп кол коюп берген өзү. 2024-жылы дагы депутаты айыл өкмөтү кол коюп биздин карамагыбызга өткүзүп берген ал жерде. Азыр талаштын ортосунда экен, кечеги жыйында Ак Суу айыл өкмөтүнө чечил деген бир кабарлар болду. Ошонун жыйынтыгы кандай болуп чыгат? Дагы сурооңуз барбы? Ооба, экинчиси ардагерлердин эмеси боюнча. 2006-жылга чейин тажик афган ардагерлердин статусу как афган ардагерлер катары болгондо бирдей статуста ээ болгонбуз. 2006-жылы биздин статусту жокко чыгарып бюджеттин тартыштыгынан деп. 2021-жылдан 22-жылдары президентибиз келгенден кийин биздин статусту кайтарып берген. Бирок миротворский сил деп кайтарып берип койгондо,
миротворческий сил деп кайтарып берип койгон статусубузду. Негизи бизки участник боевой действий болуп кирген. Мурунку 2006 жылга чейин. Азыр 1000 сом компенсациясы бар. Ушуну президентке жеткизе албай атат элек, жогорку кеңештин депутаттарына бүт кайрылууларыбызды бергенбиз, сессияларда каралып атат, болгон президентке үнүбүз жетпей атканда. Хорошо, түшүндүм. Рахмат. Тиги айыл өкмөт канаки. Давай, тез жооп берели. Азыр тиги жумада, бүгүн жума намазга да баралык, да. Жайыт боюнча комиссия карап, райондук комиссия карап жатат. Ошол райондук комиссиянын негизинде чечилет деп чечилет. Чечкенде талаш болуп атпайбы? Кандай чечилет? Биздин айылдык райондук комиссия ар бир айыл өкмөттүн айылдык кеңешинин чечиминин негизинде кабыл алып чечишет да. Урматтуу жыйын катчылары, мен дагы айта кетейин, биз болсо мына өзүбүздүн милдеттерибизди аткарбайбыз да. Мына биздин урматтуу президентибиз жана шайлоого барганда, мына жогорку кеңештин шайлоосуна баратканда, ошо ар бирөөбүзгө мына жеңилдетип, баарыбыз бияктан ошо шайлоо учурунда башка жерге чыгып кетсек да, ошо алыскы жерден шайласак деп бизге ушу мүмкүнчүлүктү мартен түз берген да. Биз ошо мүмкүнчүлүктөрүбүздү мына өзүбүздүн милдетибизди да так аткарбайбыз дагы. Ошо шайлоого 36,6% эле катышты республика боюнча. Мына өзүбүздүн милдетибизди аткарбайбыз дагы, мына талап койгон кыймыз да. Ошондой эле мына өзүңөр болсо тиги жергиликтүү кеңешти өзүңөр шайлагасыңар депутаттар деп. Ошо депутатыңар шайлагандан кийин ошо депутатыңар АТРге кол коюп берген, туурабы? АТРге кол коюп бергенден кийин АТР уже мыйзам кабыл алынды да. Силер жана берген депутаттарга кеңеш менен депутаттар болсо силердин атыңардан сүйлөйт негизи эле. Ошол себептен болсо мына депутатты шайлап атканда, мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлап атканда мен айтпайм, баары арасында жакшы балдар болушу мүмкүн негизи. Бирок биздики тайке жейин деген системаны кетиришибиз керек да. Бияктан болсо ошо депутат болуп атканда эле бул тайкемдин баласы эле, бул кудамдын немеси эле, тиги тааныш эле, аны таарынып калат, эртең бет карашпалагыз деген заман бүттү. Ошол себептен мына кимди тиги депутаттарды шайлап атканда, ошол жактан өзүңөр мына программасын угуп, эртең мына 5 жылдык ошо биздин өзүбүздүн немебизди берип атабыз. Укугубузду ошолор биздин немебиздин атыбыздан шайлайт жана ошолор боюнча иш жүргүзөт деп атабыз. Ошол себептен депутаттар шайлап атканда баарыңар тең ошо жүрөгүңөр менен ал ошо кандай алып келет болду экен бизге пайдасын деп. Ошонун баарынан карашыбыз керек да. Азыр мына силердин берген шайлап немеден депутаттар баары тең ошо шайлап беришти, ошо немеден АТРге алып туруп кол коюп беришти. АТР уже мыйзам кабыл алынды. Бул болсо баягы 2019 жылы, анан 1968 жылы деп мында ал сөздүн баары тең уже бүттү. Азыр мына АТР негизинде ошо кабыл алынды да, АТР негизинде иш жүргүзөбүз. Ошол себептен болсо азыр мына тиги комиссиясын баары тең карап атат, ошонун баары тең жыйынтыктайсында АТР негизинде болот. Башка өзгөрүү жок. Анан ардагерлер боюнча статусу деп айтты, ошону болсо тиги жазып алгыла, тияктан администрация президенттиги мына биздин жараныбыздан онда кайрылып алат деп, ошону сунушту кетиресиңер. Биринчи микрофон. Урматтуу Тилек Текебаев уулум. Жана алыс жакындан келген жетекчилер, биринчи төрөөнүнө куш келипсиздер. Тилек уулум, сага биз кайрылуу жаздык эле. Сен таанышыпсың. Таанышып анан белгилүү мекеме ишканаларга звонок кылган экенсиң, алар чочуп кетти. Ушул скважинабыз акыркы 3 жылдан бери абдан кыйнап атат. Бүт маалыматты ошол жерде жазганбыз. 2 насос 10дон ашык турба түшүп кеткен. Суду чыгарабыз, бир 10 мүнөт чыккандан жарым калат, дагы 10 мүнөт чыккандан жарым калат, ушу менен токтойт. Ошон үчүн ушу турбаларды ала албай атабыз. Былтыр өткөн жылы элден 152 миң топтоп, акимибиз билет, өткөндө айтканбыз. 152 миң топтоп бир ишкерди алып келдик эле, 1,5 ай иштеп 2 турба араң калды. Калган турбалардын бардыгы 500 метрден ашык кабель ошо турбанын ичинде жатат. Эми сен айткандан кийин өкмөткө келдик. Өкмөт айтат, мына жерде бир скважинаны тазалап атат, анан алып барып мен вышканы коем дейт. Вышканы койгон менен вышка тура берет. Акча керек. Бардык нерсе акчага барып такалат. Ошон үчүн биз сенден сураныч, ошо акча тарабынан бир жанагы спонсорлор болобу, же жанагы фонддордон болобу, бизге айыл өкмөтүнө жардам берсең. Айыл өкмөт айтат, 1 сом пулубуз жок дейт. Чындыгы туура. Дотацияда турат. Ончо акчаны бул таба албайм дейт. Шуну менен кыйналып атабыз биз. Рахмат. Болдубу да суроңуз? Болду. Ким прокурор каякта?
Мына немеде эмнеге мен айтылган сөз келет да жардымдан келип токтоп калат. Азыр болсо мына тиги немесин бар тен вод козбу кайсынысын бар тен текшерип чыгасыңар да. Эмне себептен мындай немеден мен берилген тапшырма аягына чейин чыгыш керек да. Ошону карайсыңар да, тияктан тийиштүү чара бар тен карайсыңар да. А немеси болсо, чын если бул мыйзам иретинде мүмкүнчүлүгү жетпей аткан болсо, анда давай катын жазсын да бияка бизге сунушун берсин. Сиз ошонун жана кандай акчасы бар тен каралыптыр, канчасы каяка сарпталыптыр, эмне себептен жарымы жартылай иштер бүтүп калды деп ошо боюнча маалымат бересиз. Түшүнүңүзбү? Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Коштөбө айыл өкмөттүн караштуу Саргашк айылында жашаймын. Жер участогум ойдон бизде токтом бар. Бизден ылдыйкы өйдөдөгүлөр салат, бизге жооп жок болуп атат. Мен квартирада отурам көп жылдан беричи. Ушуну жерлерди трансформация кылып карап берсеңер. Айыл эмеге бардым, акимге бардым, 3-4 жолу жер адиске бардым, өкмөткө бардым. Бизде тапшырылган документтер али эч жака жетпеген, айыл өкмөттө жатат. Ошуну карап берип койсоңор, ошо эмелерди чечип берип койсоңор. Рахмат. Болдубу сурооңуз? Эмне болду эле? Ат жөнүңүздү айтып коюңуз. Жүнүспаева Назира. Рахмат. Урматтуу Тилек Кыдырмаевич, бул эжебиз айтып аткан сөзү чындык, бирок булардын агроту азыр калып аткан участкасы Мунапыста да. Мунапыстын документи полный айыл өкмөт боюнча жүрүп атат. Айыл өкмөттө bundan сырткары 600 адамдын арызы бар Мунапыс боюнча. Бардыгын карта менен компактный багы калтуу конуш катары алар бардыгын карап атабыз. Жакында бул бүтөт. Рахмат. Эми урматтуу, жок, мен мындай да сизге жооп берип атпайм. Мындай урматтуу жыйын катчылары, мына биздин президентибиз айкөлдүк кылып, бул 2020-жылга чейин басып алган жерлерин баарын Мунапыс кылып берип атат да. Бул президентибиздин айкөлдүгү. Анан болсо ошо айкөлдүк кылып атса дагы элдин баарын басып көрүп алган жерлерин бар тен 2020-жылдан кийин да басып алган жерлер бар да. Жанагындай высоковольтный линиянын астына салып алгандар бар. Охрана зона деп атса, жанагындай суу мына баяктан МЧС айтып аткан жер, мына бул жерде болсо тиги сел каналы өтөт, бияктан кооптуу жер деп атса да биз болбой ошол жактын баарын салып алабыз да. Мен айтып коеюн, тиякта мына Мунапыска жобосуна бекилген жер боюнча, мына Мунапыс боюнча жүрүп атат, айлыктан комиссия бар тен. Мунапыска кирбей калган жерлер алар каралбайт. Жобого ылайык келбесе каралбайт. Жанагындай мыйзамсыз жерге аны болсо мыйзамдаштырып бериле деп биз андай мыйзамсыз иштерге бара албайбыз. Ошол себептен болсо жанагындай анан бул токтомдор боюнча да айта кетейин. Мурун болсо ошо токтом алып коелу ошо бойдон эле мен бул менин жерим экен деп көп жерим бар тен жүрүп ашкан да. Токтом бул эң биринчи алгачкы документ болуп эсептелет. Бул акыркы документ эмес. Ошол себептен токтом колуңарга тийдиби, тийгенден кийин барып госрегистрге барып, ошол жактан 3 айлык мөөнөттүн ичинде кызыл китеп алышыңар керек. Албай эле жүрүп эле токтом менен жүрүп берсеңер, бул болсо жанагындай госрегистр болсо ал жерди карайт да, бул бош жер экен деп башка наклад кылып башка бирөөгө берип берет. Ошол себептен сизге айттык го жекен, биз айттык го Мунапыс менен каралып атат деп. Кийин мына жакында Мунапыс бүткөндөн кийин аны сизге жооп берет да. Айттык го сизге жообун. Анан ошол себептен болсо жанагындай токтомду болсо алгандан кийин ошонун аягына чейин чыккандай болду да. Ошол жактан мындан кийин да жер аласыңар, үй аласыңар, кандай болсаңар да, ошонун баарын мыйзам иретинде юрист менен кеңешип коюңуздар. Биздин жана мен жогоруда айтып кеткен юристибиз бар, мына бияктан азыр болсо юристке 83 жаран кайрылды да, мына буга чейин мурда 3 күн мурун. Азыр ондан да көбөйдү да. 86 жарандын көптөгөн маселеси бар тен, кандай туура жолдо багыт алып барыш керек экен деп мына баарды жакшы бар тен түшүндүрүштү бар тен жүргүздү. Азыр болсо ошо айтпайм, келечекте да үй аласыңар, машина аласыңар, кандай алып атсаңар да, ошо юрист менен кеңешип, жанагындай нотариустар болот, гос нотариустар да башка немелер болот, ошолор менен юристтер менен кеңешип үй алсаңар, ошол жактан эч кандай мындай чатактар болбойт. Ошол себептен ар бирөөбүз мына мыйзам иретинде жана грамотный подход кылалык. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Тилек Кыдырмаевич, урматтуу жетекчилер. Коштоо айылдык кеңештин төрагасы Кадыркулов Шынарбек. Менде бир көйгөй. Ушул бизде Балык көл Иринжит посту бар эле. Тилек Кыдырмаевич. Не бар эле? Балык көл Иринжит посту бар эле, пост. Чек ара. Асфальт өткөн, асфальттан сетканы тартып койгондо азыр ушул жерден пост ачуу боюнча бир элдин көйгөйү бар. Ушул
пост ачсак дегенчи. Экинчи маселе боюнча жана бир жигит айтып кетти, чер маселеси боюнча. Жайыт. Ал жерге ак суу айыл өкмөтү да кол койгон, төрагасы да кол койгон, ошол АТРди кайра бузушуп коюп атат да комиссиячы. Бизге чечилген нерсени кайра бузуп атат да. Биз эми кайра токтом чыгарып берилекпиз, анан кече видеодон айтышып атат, 100% ак сууга чечилди деп. Ал 880 гектарга өзүнүн айыл өкмөтү кол коюп берген. Бизге керек эмес деп. Алардын ак суудун. Ошого толуктоо киргизип коюн дедим. Рахмат. Эми пост боюнча бул сунушту айтабыз. Пост боюнча да ар бирөөбүз эле тиги коңшу мамлекет боюнча эле биз тиги ар бирөөбүз эле посттун баарын сурап атабыз. Азыр биз мына буяктан азыр ала баканда астыбызда да 15 чогуш калды. Ошонун баарын жыйынтыктабайдан кийин биз сунуштун айтабыз да. Кандай экен деп. Анан бул жана АТР боюнча ким Земнадзор? Берки неме Земнадзор каякта жетексиң? Земнадзор ошол жактан тиги жетексин айткыла, тиги именно областтын жетексине. Ошол болсо бул азыр АТРлер боюнча кандай көйгөйлөр бар деп каралат туруп, ошол жактан карап туруп, чыгып туруп точкасын койсун. Түшүнөсүзбү? Экинчи микрофон. Саламатсызбы, Тилек Кыдырмаевич. Мен аты жөнүм Мавлянов Эсентур, Ата-ана айылынын тургуну. 2023 жылы президентке кайрылып, кат аркылуу айыл өкмөттүн балансында турган стадионго спорт комплекс куруу боюнча. Ошо мен 2024 жылкы титулун эмеге кирген эле. Кандайдыр бир себептерден курулбай калды, кийин 25 жылы дагы суранып киргиздик. 25 жылда курулбай калгандан Урматбек Самаевга барсам, акимдин орун басары айыл өкмөттүн милдетин аткаруучу, зарылчылыгы жок, мектептин спорт залы бар деп ложный информация бериптир да. Ошол боюнча бизге ошо 2 айылга ата-ана Чи айылынын жаштарынын атынан кайрылам. Ошол спорт зал салып берүүңүздү суранабыз. Ким неме Аблано? Ким Укс? Дагы неме ким Чыңгыз спорт? Алканов. Демечи. Эмнеге чыгып кеткендерди карап атасың? 5 мүнөттөн ашып чыккан жокпу? Iya. Карап атышабы? Азыр тиги немени карайсыңар, ким ошо Чыңгыз, Укс, Аблано, дагы ким айыл өкмөт, аким. Барып карайсыңар да ошондой зарылчылыгы бар экенби, жок экенби, ошол жактан точкасын коесуңар. Болсо Тилек Кыдырмаевич. Эми бияктан сиз айтып атасыз. Мындай кылалычы, мен тапшырма берип атканда кайра айтып берели. Мына бияктан комиссия барат да аныктайт. Ошол жактан зарылчылыгы бар болсо саласыңар. Жок болсо жок деп айтасыңар. Түшүнөрбү? Комиссия чыгып карап жообун айтасыңар. Айтып кой. Айтып кой. Эмне дейсиң? Сунушка кетти эле. Коштөбө айыл аймагында 3 спорт зал сунушка кеткен. Бир бала бакчанын ПСДсы даяр болуп атат. Иә. Бир бала бакчанын ПСДсы даярдалып атат. Спорт комплекс сунушка кетти эле. Сунушка кеткен турбайбы? Бул 24-жылда, 25-жылда кирген да. Эми азыр кетиптир мен. Мындай да биз ар бирөөбүз эле каалап койсок эле эртең туруп калбайт да негизичи. Ошол себептен мындай да тиги бияктан болсо ошондой сунуш кеткенден кийин ошонун баарын комиссиясы аныктайт да ошо менен берет. Бергенден кийин проекттин сметнин документациясын баарын карайт дагы ошол жактан аны списокко берет. Списокко бергенден кийин Минфин менен карайт да ошонун зарылчылыгын баарын карайт да ошо менен кетет. Мына сизге сунушка кетиптир, бул сиз жакын аралыкта келип калса салына баштайт. Биринчи микрофон. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум жыйындын катышуучулары. Ассаламу алейкум Тилек мырза. Мен 3 маселе менен келдим. Коштобой айыл өкмөтүнө караштуу Торок айылынан болом. Мен 2018-2019 жылдары Коштобой айыл өкмөтүнүн башчысына арыз менен кайрылгам. 5 сөтүк туракча соода сатык боюнча. Өзүм жеке ишкерлик көбөлүк бар. Көп жерде проекттер менен тротуар, жолдор салуу, кольцолорду салуу боюнча. Анан 2019-тан бери ошол 5 сөтүк жердин токтому бар.
ошол убакта иштеп келген айыл өкмөт башчылары менен замдарынын баардыгынын нелери бар, документтери. Жер адистерде барып көрсөткөн ошол жерде, 5 сөтүк жердичи. Мен ал жерге эчтеке курган эмесмин, курайын десем бир документтерин бүтөрүп алып анан курайын деп аткам да. Ал жерге бир ишкана курайын деп аткан элем. Анан токтом колумда бар, барысычы. Анан госрегистрге жөнөттү. Госрегистрге барсам, токтомуңузду жаңылап келиң деди. Жер адиске келип 2-3 жолу жаңы токтомдорду алып барамын. Кыскасы ал жака бар, бул жака бар, Гипроземге жөнөттү, Жалал Абадка 3 жолу барып келдим да. Ошо маселе чечилбей келатат да. Ал жеке бир өзүм эле президент үстүндө эле жарлыгы баргы, жеке ишкерди колдоо боюнча. Ошоге бир кичине ишкана ачайын дедим эле. Ошо жер маселесин жардам берсеңиз, 2019-тан бери чечилбей келет ал маселечи. Болду маселеңиз? Экинчи маселе ушу биздин Торок айылында жайыт маселеси өтө таар да. Бизде Камтерин деген айыл өкмөтү менен чегара Коштобой айыл өкмөтү жер жайыты чегаралаш. Ошо Камтердин жайытына өткөн мал жоголот да. Азыр деле ушул моментте 10 чакты адам малдарын таппай жүрөт да. Ошол жака өтүп кетти дейт, ошол жактан урлар урдап кетет да. Ошол чегараны тактап, зым тартуу боюнча мына өкмөткө да кайтылып кетилдем да. Азыр биздин жайыт пулунда, жайыт акчаларын беребиз. Зым тарткан кайсы коңшу мамлекет мененби? Жок, биздики Коштобой Камтерин менен. Жок, чечпесе бул ошака өткөн Торок айылынын малдары жоголо берет. Ошого чейин 200-300 чакын мал жоголуп кетти да. Элдер жайытты пайдаланбай атат. Жайыттычы, жайыт пулун төлөйбүз, пайдаланбайбыз. Пачатага, Чаткалга, бул жагы Суу Самырга чейин малдарын берип атат. Хорошо, болду сурооңуз. Анан үчүнчү маселе бар да. Ошондой маселе. Бул биз 2010-жылы Ош тополомунда анклав Торок айылынан, Өзбекстандын Торок айылынан катышып чыккан 22 кожолук бар да. Ошо 22 кожолук Кыргызстанда огород болгон, полный огород налогторун Кыргызстанга төлөп келген ошолго чейин, 2010го чейин. Айла жок, ошол жылы качып чыгылган. Анан 200 миллион суда алган бардыгы. Ошо суда маселесин кайтарымсыз кылып берсеңиз, бүт гектарлаган огородторун таштап чыккан ал жактанчы. Өзүм деле ошол жактан качып чыкканбыз, эми айла жок болгон, Өзбекстандын арасында анклав болуп жашаганбыз, шахматный синемада. Анан Торок айылында ФАПтын бүт генпланга кирген экен, проекттер чыгылып кетилген дейт, ошол маселени да бир карап берсеңиз, ошол. Бакиев Даник улы. Хорошо. Жана 5 соток жер эмнеге бербей атасыңар, ким? Айыл өкмөт. Кубат Тилек Дырмач, мен айыл өкмөт болуп жаңы келгениме байланыштуу бул маселесин билбейт экен, бирок мыйзам менен эгерде ошол агусо менен утуп алган болсо, мыйзамдуу болсо, мыйзамдаштырып беребиз, мыйзам менен. Карап чыкыла. Экинчи маселеси мына жайыт боюнча. Эми жайытта чегара бул жакта бер деле эмес, ак суу менен деле аралаш эле ошол жакта бирибиздин малдарыбызды карап эле жүрөбүз. Бир могу жакта деле элчилик бардыгыбыз эле ушул жерденбиз. Малдарыбызды карашыбыз керек да, нарак өтсө деле Кыргызстандыкы, бирак өтсө деле Кыргызстандыкы да. Просто жайытыбызды, малдарыбызды карап өзүбүз. Жоопкерчилик менен карасак. Жоголот да карабасаңар. Караш керек. Анан немеде, биз көнгөнбүз да. Бир бюс алып койло карап туруп эле, жумасына бир жолу карап койло, анан жок, бар жок экен депчи. Карагыла да маныңарды. Анан бу неме боюнча тиги 200 миң сомдук жана суда боюнча эмне болду жактан тиги? Немеси, эмне маселе болуп атат? Суда боюнча көп эле ошол качып чыккан жарандар кайрылат, төлөп беребиз, бирибиз төлөбөйбүз дейт. Бирок бул маселе чечилбейт да. Чечилбей келет. Аны эми биз кандай кылып чечебиз билбейм. Хорошо, сунуштарды берилечи, карап чыгылышын. Макул. ФАП боюнча карап чыккыла, сунуштарды бересиңер. Кийинки суроо. Мен айылдык кеңештин депутаты Ормонкулова Инабаткан Жороевна. Мен биринчи суроом бул рейске кайрылдым эле мурун. Биздин Таш-Шаар айылында деген трансформатор маселеси өтө көйгөйлүү болуп тургандыктан ошо трансформатор коюп бергиле деп. Бирок планыбыз толуп калды деп, ошо кийинки немеге карайбыз деп ушундай неме кылып атат да, же болбосо жогорку кеңешке кайрылып көргүлө деди да. Ал жака да кайрылдык, бирок чечилбей атат маселечи. Экинчи биздин айыл Таш-Шаарда эч кандай социалдык неме, тынчыраак отурсаңар. Ким урматтуу жыйын катчылары? Атайын силердин көйгөйлөрү угалык, силердин көйгөйлөрү чечелик деп ошон келип атсак, кайра эчтеке сөз угулуп алат да. Социалдык объекти жок да, ошо Таш-Шаарга бала бакча
маселесин 21-жылдан бери көтөрүп келип атабыз. Титулда турат дейт. Титулда качан кыймылдайт? Бул жагы дагы ушул туңгуюкта турат да. Кийинки маселени айтыңыз. Үчүнчү маселе балдар ойноочу спорт аянтчасы керек эле. Муну дагы айыл өкмөттүн балансына киргизгенбиз, жерин дагы такташтырганбыз. Ошол боюнча бул да туруп калган да, ушул 3 маселе. Рахмат. Хорошо, рахмат. Эми трансформатор боюнча мен айттым го, тияктан мына тапшырма бердик, аяктан ошо план боюнча эле да. Ошо план боюнча киргизип, ошол жактан тез немеден баарын тең адилеттүү карагыла да. Өзүңөр бир айыл деле көздөп алып кара бербей, баарды тегиз каралган болсун да. Мына канча 21-жылдан бери айтып келе атабыз дейт. Ошону болсо тиги айтылган маселе чечилгенде болсун. Түшүндүңүзбү? Сот объект боюнча бала бакчаны карап чыгасыңар ким? УКСка айткыла ким баланы чогуу комиссия менен чыгып туруп, жактан бала бакчаны карайсыңар, аныктайсыңар, ошо зарылчылыгы барбы жок ким айтасыңар да. Ошондой эле спорт аянтчаны экөөнү карап чыккыла. Ким? Алканов. Спорт аянтча керек ким, кереги жок ким, ошону айтып чыгасыңар да. Анан урматтуу жыйындын катчуулары, буга чейин билесиңер, биздин урматтуу президентибиз Ош областына барганда ошол жактан айтты эле, ар бир жерде, ар бир айылда футбол аянтчасы болот деп. Азыр мына ошол боюнча тиги силерге маалыматты айтып койсун, тиги Максат Таштанбекович кайсы бул айылда канча спорт аянтчалары салынып атат деп. Сизде барбы жаныңызда маалымат? Эмнеге? Хорошо, ошонун сунушунда берилет, жакта мына президентибиз салып беребиз деп атат, ошону карап чыкыласыздар. Кийинки маселе өтөлүк. Губернатор, мен Исабекова Жамиля Бабакуловна, Мундуз айылынын тургуну болом. Айылдык карапайым элдин көйгөйүн көтөрүп келдим 3 маселе боюнча. Биздин жол боюнча, анан линия боюнча. Линия көп үзүлүп, столполор жылып кыйшайып жаткандыктан биз байланышта жок болуп калат кээде, кыйынчылык артырууда. Анан өзгөчө эң негизги бала бакчаларды айтайын деп келгем. Биздин балдардын келечегибиз балдар үчүн жан күйдүрүп келебиз. Бирок бизде бала бакча. Сиз аты жөнүңүздү айттыңыз, 3 сааттык, ооба. 3 сааттык садигибизге баягы азгандуу энелер бар да. Ошолор да балдарын киргизе албай келет. Ошо бала бакчага бизге жардам берсеңиз. Хорошо, рахмат. Биздин депутатыбыз ооба жардам берди, ошонун жардам аркылуу жакшылыктарга жетишип атабыз. Бирок ошол бала бакчаларга, ошо биздин айылга да Хорошо, түшүндүм. Рахмат. Мундуз айылы. Жол маселеси деп. Жол маселеси деген ошо жолубуз бүтсө жакшы болот эле. Тапшырма. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, Тилек Кыдырмаевич. Деп-12 Кенетаев табылды. Бизге Деп-12-ге караштуу Кош Төбө Мундуз жолу карайт, 18 километр жалпы. Анын 5 километри асфальтталган, калганы асфальты жок. Бирок быйылкы жылга биздин жыл башынан бери биз сунуштаганбыз, бирок титулга кирбей калды. Титулга кирдиби? Кирбей калды ошо. Да, киргизгиле ошону. Киргизгенге аракет кылабыз. Свет боюнча мына. Кыдырмаевич, жанагы свет боюнча азыркы айтып аткан маселенин баардыгы эле самопал элдер өздөрү тартып алган жыгылайын деген столбулар. Бул 651 дана бар бул жердечи. Анын ресми мүмкүнчүлүгү бюджет буга жетпейт. Биз өзүбүздүн баягы эскирип калган линияларды алмаштырып кетип атабыз. Самопал линиялар боюнча була өзүңүз айтпайсыз, мына жыгылып калатса деп, анан ошону эмне силерде бул немеби, тиги калктын конушулар мыйзамдыбы? Мыйзамдуу эле баягы киргизип турган тияктан эмесин баарын тең жана 651 столбаңарды алмаштырылды да. Силер канча 60тан алмаштырып атасызбы жыл сайын? Бул жерге 100дөн 150ге чейин алмаштырабыз. 150дөн алмаштырып, тезирээк бүтүргүлө да. Тияктан 150дөн тияктан алмаштырып, бияктан алмаштырып, ошо тезирээк бүтүргөндө. Жаңы линияларда булар өздөрү тартып алганда самопал биздин баланста эмес да, ошол жагы проблема болуп атат да. Мыйзамга туура келбей калып атат да. Ким силердин балансыңардабы? Ким айыл өкмөт? Силердин баланстабы? Самопал линиялар. Самопал мен эми ушулга Тилек Кыдырмаевич жакшы түшүнбөйм да. Мисалы эле ошол рейс бардык тогун алат, токтун акчасын алат, мисалы. Анан өстөрү оңдоп берсин да, өстөрү оңдоп берет, бизге бир сом акча бербейт. Анан биз макул, биз оңдоп берелисе, биздин бюджет жетпейт агачы. Ар бир столбону оңдоп бериш үчүн. Бул көйгөй Кош Төбө айыл өкмөтү боюнча тегиз. Бул эле Мундуз айылы үчүн эле эмес. Район боюнча 3600дан ашуна стол бар. 128 километр линиясы менен. Немеденчи ким Максат Таштанбекович ошо сунушту киргизгиле, биз министерствого айталы ошонучу. Раз акчасын булар алып аткандан кийин булар толук камдалмаштырып бергенде
бала бакча боюнча ким немеге карап чыккыла? Ошо бала бакчасы керек экен, керек жок экен, ошонусу баарын аныктап сунушаңыз бересиз. Директор Меш, мен жооп берип коеюнчу сизге. Эмне боюнча? Ошо бала бакча боюнча. Ал жерде жаңы мектеп курулуп ишке берилген. Эски мектепте кыска мөөнөттүү 2 группа бүгүнкү күндө иштеп атат. Айыл өкмөтү менен макулдашканбыз эски мектепти бала бакчага айландырууга. Айыл өкмөт билет. Анда бала бакча маселеси чечилген турбайбы? Чечилет, ооба. Чечилет, же чечилгенби? Чечилет. Хорошо, давай. Ошону чечкилен да бала бакча өткөзүп. Кийинки маселе. Саламатсызбы? Мен Ташчар айылынын тургуну Невзалиев Дилназа. Ушу паспорт жөнүндө айтайын дегем. Şu Özbekistan жарандык болгонум үчүн Кыргызстан паспортун ала албай атырым, балдарыма, өзүмө. Ошого беришиңерди суранат элем. Сон. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Саламатсызбы? Тилек Кыдырмаевич, бул жаран бизге кайрылган учурда ошол тиешелүү документтери жок болгондуктан убагында паспорт Кыргызстандын жарандыгын ала албаганда, убагында кайрылганда ал учурда Кыргызстандын жарандыгы боюнча мыйзамга өзгөрүүлөр кире элек болчу. Бул жаран убагында барбаган үчүн ошол учурда мыйзамга өзгөрүүлөр кирип талаптар жаңыланган да, башкача болгон. Азыр жаңы талаптар боюнча алса болот да, туурабы? Болот. Азыр ошо түшүндүрүү. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, кандай талаптар, кайсы неме документтер бар экен, ошонун баарын көрсөтүп түшүндүрүп бериңиз. Бизге кайрылган толук түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, айтканбыз өзүнө. Анан эмне болот анан? Ал ошо мөөнөтү келсе документтештиребиз. Качан мөөнөтү келет? Силер заявкасын алгансыңарбы? Ооба, алганбыз. Анда убактысы мөөнөт иш жүрүп аткан турбайбы? Хорошо, давайте. Биринчи микрофон. Старбы президентибиздин өкүлдөрү жана ушул Кош Төбө айыл өкмөтүнүн тургундары, менин маселем аты жөнүм Ташкулов Зайнербек Зулумбеков, ушул Кош Төбө айыл өкмөтүнүн тургуну, убактылуу сырт жакта иштеп жүргөн мигрантмын. Биринчи маселем ушул общий мигранттардын, жаш мигранттардын маселеси десем дагы болот. Ал жакта чогулуп сүйлөшкөндө ушул маселелер көтөрүлөт. Мисалы, мораторий жарыяланып, жер участоктары азыр берилүүдөн токтоду. Анан мисалы ар бир үйдөн 4-5 бала болсо, кичинеси гана үйдө калат да, калган балдардын маселеси кандай болот? Калган балдар кайсыл жака конот, себеби туулган жердин тупурак алтын демекчи, сырт жака чыккандан кийин билинет экен, айылыңа кайра кайткың келет экен. Мисалы, ошол айылыңа кайтайын десең, жер участок жок, кайсыл жакка барып жашайсың? Дагы кийинки сурооңузду өтөңүз. Экинчи маселе, бул эми общий республикалык деңгээлде болуш керек, бирок ушул силер аркылуу жетет деп ойлоймун. Азыркы биздин ушул миграцияда иштеп жүргөн көп жарандарыбыздын маселеси Россиялуу номерлүү машинелер боюнча. Россиялуу машинелер боюнча көп мигранттарыбыз сатып алынган өзүнүн атында, бирок Россиядан келип Кыргызстанга кире алышпастан ошол границада көп турушуп, же ошол аркылуу ортомчулар бар экен, өткүзүп беришет экен. Ушул маселе чечилбей келет. Мисалы, ушул 2-3 жылдан бери көтөрүлөт маселе, бирок ошол Россиядан өзүнүн машина өзүнүн атында, бирок келип Кыргызстанга кире албайт. Эмне себептен? Бир убакыт берилиш керек да. Эмне себептен? Кыргыз жараны, бирок Россиянын номери кире албай келет Кыргызстандын немесин. Анан ортомчулар бар экен, билбейм кандай кылып өткүзүшөт, ошол немеден акча берип өткүзүшөт, эми бир талай акча берет. Көбү ошол немеден өз айылына келип, же өз мекенине келип дем ала албай келишет. Бирок чечебиз дели. Айттыңызбы маселеңизди? Үчүнчү маселе бул жол боюнча, асфальттар боюнча азыр мамлекет өзүнүн көп жерде жолдор салынып атат, көрүп атабыз. Бирок менин байкаганым ушул жол боюнча, мынагул Үч Коргон Малисай жол боюнча жаңы асфальт салыныптыр. Бирок ушул жолдун сапаты боюнча жаңы салынган жол бул тегиз татынакай болуш керек эле, бирок ушул өңгүлдөнгүл да негедир. Ушул жолду байкадым. Барбы дагы сурооңуз? Жок болду. Эми мигранттар боюнча деп мына мен чогулуштун башында айттым. Бир урматтуу президентибиз атайын ушу мигранттарга шарт түзүп беребиз деп, ошол жана ГИК программасын кылып атат да. ГИК программасы боюнча мына силер үйлүү жайлуу боло алсаңар, аякта мына силерге жеңилдетилген пайыз бар. 8%да мына 15 жылдык мөөнөткө берип атат да. Ошондой ата мына жакшы программаны берип атат. Азыр мына ар бир жерде болсо мына ГИКтин жерлерин ажыратып берип атышат айылдын ичинен.
Буюрса гектин үйлөрүнүн баарын салынып калсаңыз, жанагындай үйлүү жайлуу болуп Кыргызстанга кайтып келе бересиңер. Анан тиги Россиянын машинеси боюнча дейт. Эмне болот ким? Уна. Бер микрофонду. Иә. Саламатсызбы, Тилек Кырмаевич, саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бул жерден азыр заграницадан киргенге болот, Россиядан бизге. Бул чегарадан жооп берип турабы? Тилек Кырмаевич, бул боюнча мамлекет чегарадан өтүп атканда машиналардын баары тең. Ошол Россиянын машинасы Россиянын жарандарына оформление болуш керек да. Киргенден кийин страховка оформлять этиш керек. Убакыт өткөндөн бир 2 айдык убакыты бар, кайра чыгып кетиш керек бул машина. А биздин жарандар болсо аяктан мигранттарда жүргөндөр алып келишет, өздөрүнө оформить этип. Бизге киргенден кийин бул эски машиналар бизде калып калат. Ошондуктан УНА менен биргеликте иш жүрүп атат. Эми мына ким сурооңузга толукчандуу айтып берет атпайбы? Мына 2 айлык мөөнөттө бул сиз өзүңүздүн неме болгондон кийин келип кайра чыгып кетиш керек депчи. Анан баягы эле тиги эски машинанын баарын алып келип аласыңар да бияктан. Анан кайра эле баягы тиги экологиянын баарын бузуп аткандан жана катализаторлор баарын тияктан Россиянын утилдерин баарын алып келип атасыңар да. Ошол себептен мына Кыргызстанга атайын ушундай мыйзам киргизген 2 айлык өзүңүз мына Россиянын жараны болгондон кийин 2 айлыктын ичинде жүрүп кайра чыгып ушундай кылыш керек, туурабы? Ошол себептен давайте ар бирибиз мыйзамды сыйлайлык, ошол боюнча иш алып баралы. Дагы Жол боюнча деп айтып атат. Жол боюнча сапаты эмне себептен начар? Жол азыр кимдин көзөмөлүндө ким? Жолдун көзөмөлү кимде? Жол боюнча бул жол 2025 Газ. Барбы газ? Силердеби жолдун көзөмөлү? Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары, Тилек Кыдырмаевич. Бул жак айтып аткан жол бул капремонт, Минтранс тарабынан курулган, өздөрүнүн технадзор тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт. Кана тиги ДУнун немеси барбы? Тиги кызматкери тиги неменики жол чарбаныкы? Келген жок, мен өзүм эле келдим. Азыр тигияктан ушу жол чарбасынан бересиңер да, тияктан мазмун неменен тапшырманы. Ал болсо как раз азыр биздин реформабыз болуп атат деп суранып алса эле по-моему. Ошол себептен ошолор кандай эмне себептен кандай көзөмөл кылды деп ошол боюнча толук кандуу берип, азыр бул жаран болсо демесин алыла, арызын алыла, ошого кандай деп жооп бериле. Түшүнөсүзбү? Кийинки суроо өтөлүк. Дагы бир суроом, экинчи маселе боюнча бул Россиялуу номерлер 2 айга өтөт деп атат, а бирок границада андай маалымат жок экен. Азыр мына менин таныштарым бүт, мен жакында эле келдим. Мына сизге маалыматыңыз жок болсо, мына маалымат кылып айтып берип атпайбы азыр? Сиз азыр немеде жакшылап ушу түшүндүрүү иштерин баарын жүргүзүңүз, эшикке чыккандан кийин азыр жакшылап. Ошо кийинки суроо өтөлүк энди. Рахмат. Суроо бүттү. Урматтуу жыйын катышуучулары, бүгүн болсо ошол неме экен, тиги жума күнүбүз экен. Силерге дагы чоң рахмат. Мына биздин урматтуу президентибиз айтты, ушундай эл менен жолугуштурган буюрса жылына 2 жолу болуп турат деп. Буюрса да мындан көп келип турабыз. Бияктан болсо ошо силердин атайын эл болгон үчүн тынчыраак турсаңыздар. Эл болгон үчүн айыл өкмөт болот, эл болгон үчүн аким болуп атат, эл болгон үчүн мына президенттин өкүлү болуп атат. Эл болгон үчүн баарыбыздын мамлекеттик кызматкерлер болуп отурабыз да. Ошол себептен мына биз элге кызмат кылалык деп баарыбыз келип атабыз. Ошол себептен кандай көйгөй жаралбасын ошол жакта мына чечкенге аракет кылабыз деңиз эле. Ошонто биргеликте иштешсек, мен көбүрөөк жерге барып айтам, мамлекет мага эмне кылды, мен мамлекетке эмне кылдым деп жашасак, ошондо биргеликте баарыбыздан ошо Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөп, эң жана президентибиз мына кыяланып аткан Сингапурдай болгон мамлекет кылып жашайбыз деп атат дейт. Ошо буюрса ошого баарыбыздан салым кошуп, ошондой мамлекетке катарына кошолук, баарыбыздан салым кошолук. Анда бүгүнкү жыйынга катышканыңыздарга чоң рахмат. Мына биздин атабыз атайын бата берем деп турат. Бата менен жамгыр менен жерге көрөт дейт, бата менен элге көрөт дейт. Ошондон сиздин батаңыз менен биз көгөрүп жүрө берелик. Амин. Айланайын Первердигер эгем. Элибизге бак таалай, ынтымагырайыш бер. Жерибизге кут берекеңди бер. Ушул бир Тилек Кыдырмаевич баш болуп, облустан келген, райондан келген жетекчилер, эл журтубуздун баарыбыздын максатыбыз ушу бир турмушубуздагы көйгөйлөрдү бир ийгиликтүү чечсек экен деген максат. Мына ошол максатыбызды ишке ашырып барбардык байланайын экен. Дайыма ушу бир ишибизде ийгиликтер болсун. Келген жетекчилердин жылоосунда кыдыр болсун дайыма.
daima iyiliklerden üstünde jüreylük, baktaalaylı bolaylı, bala çaka ölsün, eldin tapkan tutkanlarına berekesin versin, daima жақшылықтардың üstünde жүрgülü. Amin. Allah.